жакка 10 гектар жерге тегерек четин баарын сетка менен тороп 14 000 көчөт отургузганбыз. 14 000 көчөттүн кантип киреше табылат? Көчөттүн баасы арзан эле, 50 сомго такалып калат. Бирок иш чаранын баарын өткөрүп туруп, ар бир чыгаша, маркетинг, айлыктарды, бүт чыгымдарын кошкондо бир 150 сомдон 200 сомго чейин айланып турган. Себестоимость болуп калат экен да? Ооба. Канчадан сатасыздар анан? 249 сомдон. Эгер 1 миллион көчөт отурса, Исражин байке 49 миллион сом табат экен. Ооба, байып болуп кетем. Дарак отургузуу бул жөн гана волонтерлук менен альтруизмби же анын артында реалдуу бизнес модель, брендтер менен өнөктөштүк жана туруктуу экономика турабы? Бүгүн биздин конокто Жашыл Дем кыймылынын негиздөөчүсү Исражин Зарипов. Өз командасы менен бирге ал 90 000ден ашык дарак отургузуп, жөнөкөй экологиялык демилгени масштабтуу жана таанымал долбоорго айлантканын ушул подкасттан көрө аласыз. Көчөт отургузуу бизнес деген так ойго сыйбай турган нерсе да. Бир кичинекей эле теректе тийип коет 2 миллион 3 миллион. Бизнесте монополия бар экен да. Мындай жанагындай өстөрү выращивать этип, питомникте чоңойтуп, город озеленение кылат да Москвадачы. Накта подкастка 2 миллионго жакын каражат кетиргенге даяр болот. Буюрса ушул видеонун астына ар бир комментарийге, ар бир лайкка биз Кудай буюрса ошолордун атынан арнап күзгү фестивалыбызда бак отургузабыз. Ошондо бир лайк, бир комментарийге бир көчөт отургузабыз. Демек, ошондо ар бир адам 2 көчөт отургузуп койсот да, кеминде. Мыйда. Ошондуктан сиздер сөз түрдө бул жерде жактырым басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Буюрса баштайбыз. Саламатсыздар, биздин урматтуу катталуучуларыбыз, биздин жаңы чыгарылышыбызга кош келдиңиздер. Бүгүнкү чыгарылыш өзгөчө. Анткени бул чыгарылышты биз көчөт отургузуу менен баштап атабыз. Бул эмне порода дедиңиз? Чанчан карагай. Чанча карагай деген көчөт экен. Буну азыр бисмилла деп тур, биринчи көчөт. Бака коёр эле, чогуу отуруп салалы. Сиз эле турарак койсоңуз эми. Так, бисмилла. Негизи мен бир кичинен угуп калдым эле. Ар бир өсүмдүк ошо отургузуп өсүп чыкканда субханалла деп туруп жаратканга мактап өсөт экен да. Демек бул ар бир отургузган көчөт бул сооп ишке барабар. Анан пайгамбар салламда хадиси бар. Акырет эртең болсо, бирок бүгүн силерде ошол көчөт отургузганга мүмкүнчүлүк болсо отургузгула деген. Демек биз хаямени дагы сүннөттү да кылып атабыз, эсептесек болот. Баса бул таанышолго Исражин Дем байке ушул Жашыл Дем деген фонддун же болбосо долбоордун негиздөөчүсү деп. Бүгүн биз көчөт тууралуу, кантип көчөттөн акча тапса болот, канча акча тапса болот, негизи бул бизнеспи, бизнес эмеспи, ошол жөнүндө айтып беребиз, туурабы? Топтора. Антпесе дагы бир кызык нерсе бар. Ушул чыгарыштын аягына чейин сиздер, биздер чогуу 15 000 көчөт отургузуу мүмкүнчүлүк болот. Кантип? Буюрса ушул видеонун астына ар бир комментарийге, ар бир лайкка биз Кудай буюрса ошолордун атынан арнап күзгү фестивалыбызда бак отургузабыз. Бир көчөт, ошондо бир лайк, бир комментарийге бир көчөт отургузабыз. Ооба. Ошондо ар бир адам 2 көчөт отуруп койсот да, кеминде. Мыйда. Ошондуктан сиздер сөз түрдө бул жерде жактырым басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Буюрса баштайбыз. Исражин байке, негизи биздин жалпы аудиториябызга тааныштырып кетсек, сиз өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, кимсиз? Мен негизи жеке ишкермин. Азыркы учурда 31 жаштамын. Үй бүлөм бар, 3 балам бар. Негизи дыйкандардын үй бүлөсүндө чоң өскөм. Түбүм оштон болот өзгөндөн, Кароол айылынан. Дыйкандар дегенде эмне менен алектенчү? Талаа иштетчик. Помидор, огурцы, бүт биз өстүрбөгөн нерсе калган эмес, фасолдон башкасын баарын өстүргөнбүз. Анан өзүм чүйдө өскөм, чүйдө окуу жайды бүтүп, жогорку жайды бүтүп, жанагындай тилекке каршы көп эле жаштардын жолун жолдоп, Россияга иштеген кеткем, иммиграцияга. Ал жактан көп иштеп калып, ошол жактан үй бүлө болуп, жакшы иш баштап, досум менен. Анан кийин 24-жылы кайра үй бүлөм менен чогуу Бишкекке кайра кайтып келдик. То есть мындай мен түшүнүгүм боюнча, могул көчөт отургузуу бизнес бул өзүңүздүн основной бизнесиңиз менен такыр айкалышпай турган нерсеби? Эки башкабы? Жок, экөө такыр эки башка нерсе. Мен негизи кесибим дагы меники такыр экологко да жакын эмес. Бул негизи бак отургузуу, бул мен кичинекейимден бери келаткан кыялдарымдан бири. Ошол кыялымды ушундай бир чоң ишке азыркы учурда айландырдым да. Негизи ошол Жашыл Дем деген эме бар экен, долбоор. Ушул долбоор бак отургузуу менен алектенет. Негизи долбоор деген турабы же бизнес деген турабы? Негизи бул орусча айтканда социальный бизнес деп коет да. Бул негизи долбоор ошол эле убакта өзүнүн бизнесин да калып барат, коммерческий жол менен. Биз мисалы үчүн көчөттү арзанына калып, кайра кымбатыраак сатабыз, өзүбүздүн кызматтарды кошуп. Мисалы үчүн биз азыр кайсыл жерде турабыз? Азыр Кегет капчыгайында турабыз. Могул жерде биз азыр тартылып аткан полону көрүп атасыздар да, могул аянын баарына көчөт отургузган. Жана бир көчөт отургуздук. Ага чейин арыктарда канча көчөт отурулду бул жерде? Бул жака негизи биз былтыры күзүндө 4-октябрда эл менен, бизнес менен жана ошондой эле
администрация менен биргеликте, токойчулар менен биргеликте баарыбыз бирге бир чоң иш чара кылып, фестиваль кылып, майрам кылып, жаратылышты майрамы кылып, бул жака 10 гектар жерге тегерекчетин баарын сетка менен тороп, мал кирбесин деп 14 000 көчөт отургузганбыз. Чаншань карагайы, лиственница жана ошондой эле ак кайың. Социальный бизнес атпайсызбы? Ошондо ошол 14 000 көчөттүн кантип киреше табылат, негизи каяктан сатып аласыздар, ошол жөнүндө бир аз айтып берсеңиз. Мисалы үчүн ушул жердин примерин. Ушул жердин примерин алсак, мисалы үчүн биз ушул эле токой чарбачылыктан көчөттөр сатып алганбыз. Анан кеминден Канчадан? Канчадан дегенде негизи өз баасы көчөттүн баасы арзан эле. А бирок ошого негизи бир 50 сомго такалып калат. Бирок көчөттүн мисалы үчүн ушу иш чаранын баарын өткөрүп туруп, ар бир чыгаша, маркетинг, айлыктарды, бул жака келген бүт чыгымдарын кошкондо бир 150 сомдон 200 сомго чейин айланып турган. Себестоимость болуп калат экен да. Ооба. А бул ошондо ошол көчөт канчадан сатасыздар анан? 249 сомдон. Мындай айтканда 49 сом маржа. Ооба. Ошол көчөттөрдү алып туруп бул жерде 14 000 көчөт отургузасыз. Ооба. Мен азыр калькуляторду алып чыгайын туугандар, күтүп тургула. 49 сом санапсыз. Эсептеп туруңуз, бирок биз ошол бул күзгү иш чараны кылганга чейин мен өзүм жарым жыл өзүм чөнтөгүмөн тиги башка жактагы бизнесмен муну камсыздап келгем да. Кайра өзүн жабылып нолго чыкканбыз. Аны күтүңүз, оправданияны айтпай туруңуз. Азыр мен санап чыктым. Бул жерде 686 000 сом, 49 сом менен киреше болсо ушунча чыгыптыр. Ооба. Демек бул чындык. Чындык. Демек бул социальный эмес эле, кадимкидей аябай сонун эле бизнес экен. Бирок бир нерсе унутпайлы. Бул жер аябай оор болуш керек. Кыйынчылыктар менен, мисалы үчүн муну отургузуудагы, мен элестетип атам да, ошол 14 000 көчөттү алып, анан бул жерде отургузуп, могул жака отургузуп чыгууда бул эмгек. Туура. Мисалы үчүн бул жака алып чыгып отургузган күн ал бир күндүк, ал эң жеңил эле, эң оңой күндөрдүн бири. Биз ошол 4-октябрга, 5-майдан баштап даярданганбыз. Толук жарым жыл даярданганбыз, элесеңиздер. Ошо жарым жыл СММдердин айлыгыны, менеджердин айлыктарын, офистин арендасыны да, ошондо бир аябай көп чыгымдар бар да, маркетинг аркылуу ошонун баарыны кайра ошол жанагы сиз эсептеген акча менен жаап нолго чыкканбыз да. Демек бул киреше кайра эле ошол жана расходдор жаап туруп, ошо менен ноль болуп калыптыр. Бирок ойлонуп көрсөңүздөр 14 000 көчөткө ээ болуп калыптыр да, ушундай. Бул жакта мен тактап кетишим керек. Сиз көп эсептеп койдуңуз. Биз 10 000 көчөт сатканбыз. 10 200дөйбү ушундай. Мен 4 000ди өзү эле кайра коммерциядан кошуп, ошол өзүнүн чөндөктөн ал жака кайра кошкон салымыбыз. 10 000 көчөт дегенде сиз 490 000 сом. Анан ошол жактан кирешени алып туруп, кайра эле көчөт алып, бирок өзүңүздүн атыңыздан отургузгансыз. Мындай айтканда. Ооба. Мындай ишкер үчүн түшүнүксүз нерсе го. Эмнеге бизнес үчүн болуп калабы же, эмне үчүн? Бул негизи бул биздин долбоордун эң эле башкы максаты, бул биздин өз миссиябыз да, Кыргызстанды жашылдандыруу. Коммерция бул экинчи орунда турат. Ошондуктан мен өзүм бир кыялым бар, бир 30-жылдарга чейин кеминде бир 1 миллион Кыргызстан боюнча көчөт отурсам депчи. Ошон үчүн азыр кийинчерээк дагы бир башка маселе, мисал келтирип айтып берем. Именно ошол көчөт отургуз боюнчачы кандай дагы чыгыштар болуп кетиши мүмкүн. Бул жакта болсо биз ошол өзүнүн чөнтөгүбүздөн 4 000 көчөт алганбыз да. Эгер 1 миллион көчөт отургузса, Эсражин байке 49 миллион сом табат экен. Ооба, байып болуп кетем. Бирок андан тышкары дагы миллион көчөт отургузганда кандай жакшы болуп кетти. Мисалы үчүн, могул сиз жана пример айтып кетпедиңизби? Мисал катары, могул тоодогу өсүп жаткан бактар бул жөндөн жөн жаратылыштан өспөйт экен да көрсө, буну да адамдар отургузат экен да. Мунун көбүнчөсүнү өзү адамдар советтер убагында отургузуп келген. Азыркы учурда токой чарбачылыктарын көрсөңүздөр, кичинекейирээк болгон 18-жылдары ошо токой чарбачылык өзү отургузган көчөттөр. Мындай аябай мындай кырларда өскөн, ар түрдүү кичинекей өйдө болуп өзгөлөнүп турган көчөттөр, алар өзү ошо уруктан себилип өскөн көчөттөр да. Отургузуп анан себилип өсүп кеткен. Негизи мен ойлоп жүрчүмүн да, тоодо кетип баратып, тоодо дарактан булар баары эле жаратылыштан өзүнөн өзү эле өсүп кете берет деп. Негизи ага да бир түрткү болгон адамдар экен да отургузган. Ооба, өзүңүз байкап көрсөңүз, любой эле токойдун ичинен кирип көрсөңүз, бүт баарын жанагы стволдору бирдей, бойлору жана дрон менен учсаңыз, дрон менен бирдей бир арыкка тизилип турат. Анын баары ошол белги да. Анын баары бир убакта бирдей болгон көчөттөр отургузулган ал жаккачы. Демек бир убактан кийин да бул жер дагы кадимкидей кооз болуп тизилип эме болуп калат экен да. Кудай буйрса бир жаңы токой пайда болот. Сиз жана айтып кетпедиңизби? Бул менин основной бизнесим эмес. Мен өзүм бизнесиме акча кошуп турдум, чыгарышуулардын баарын өзүм чөнтөгүмдөн төлөдүм деп. Өзү немен алектенесиң анчалык? Негизи мен чет өлкөдө жана Москвада көп жашап калгандыктан ал жакта негизи мен официант болуп иштедим, повар болуп иштедим, бармен болуп иштедим. Эң айгында ушу 23-жылдары досум экөөбүз жумуштан тажаганыбыздан кел жумуш баштайлы деп туруп бир чакан компания ачканбыз. Биз мисалы үчүн
өзүбүздүн мекендештерге же болбосо башка өзбекстандыктарга, тажикстандыктарга ошол эле жергиликтүү калкка жумуш беребиз да. Ошол эле учурда алардын эмне пайда алат? Алар ишеничтүү айлык алат. Биз бир жолу дагы эч кимди айлыкка мисалы үчүн жана башка мисалы окуяларга окшоп эч кимди алдап кеткен эмеспиз. Ошол эле учурда компанияларга болсо биз колдон келишинче жакшы мындай качественный персонал берген аракет кылабыз да. Биздин жумушубуз ошол менен алектенебиз. Демек сиздер ошол жумушка муктаж болгон адамдардын базасын чогултасыздар, анан жакшы компаниялар менен келишим түзүп туруп, аларга ушул сотрудниктер даяр беринге мындай ортомчу экенсиз да, мындай айтканда. Ал жактын моделин сурасак канча киреше ал жакта биз негизи? Кээ бир жерлер бар. Ал жакта жөн эле тамак жегени эмес, жакшы атмосфераны сезгени барасың. Киргенде эле шаардын ызы чуусу сыртта калат. Ичинде тынчтык, жылуулук, жылуу маанай, жылуу тосуп алышат. Баары шашпай өз нугунда. Тамактар болсо өзүнчө рахат. Жаңы даярдалган жыты буркурап, карап эле табитиң ачылат. Даамын татып көргөндө түшүнөсүң. Бул жерде сапатка көңүл бурушат. Жөн эле курсак тойгузбай, чын эле рахат аласың. Бул жерге ар ким өз максаты менен келет. Үй бүлө менен отурууга, достор менен жолууга, же жөн эле эс алууга. Анткени кээде көп нерсе керек эмес. Жакшы тамак, жакшы атмосфера жетиштүү. Ошондуктан бул жерге кайра келгим келет. Анткени бул жөн эле кафе эмес. Мубарак, даам менен жайлуулуктун айкалышы. Ал жактан негизи сезонго жараша болот. Мисалы үчүн ал жакта көбүнчө жайында элдин баары эс алууга чыгып кеткендиктен биздики көбүнчө ал жакта курьерлер да. Тамак аш жеткиришет, поварлар, жанагындай магазинде кассада иштегендер. Көбүнчө ал жакта күзүндө жазга чейин аябай жакшы сезон болот. Орточо эсеп менен ал жактан айына биз $10 000 таап турабыз. Чайнаңга жетип. Кадимки жакшы эле бизнес экен. Анан буну ойлогон, санаган адам, эсептеген адам мындай ойго такалат да, эгер $10 000 ай сайын таап турсаң, жашооң жакшы болсо, эмне кереги бар? Акчанын баарын көчөттөргө кетирип, кайра отургузуп, өзү ушу жашыл дем кантип пайда болуп калды? Неден? Азыркы суроого унутуп элек жооп берейин. Негизи ошол чыгаша өтө деле көп эмес, орточо Кудайга шүгүр. Мен муну өзүмө мындай деп кабыл алгам да, бул деле бир Кудайдын берген мүмкүнчүлүгү. Мен азыр ал жактан жумушчулар иштеп атат, мен кадимгидей колум бош. Кудай берген мүмкүнчүлүктөн колдонуп, бир мекенге болгон кызмат деп түшүнөм менчи. Эгерде жашыл дем жөнүндө тарыхына келе турган болсок, бул мен кичинекейинен бери келаткан кыял болчу. Кайсыл жактан мага ал кыял келгенин билбейм, бирок ошол жөнүндө көп ойлоно берчүмүн. Кичинекейимде чубуктарды жерге жана талдар сайып койсом көбүрүп кетип өсө берчи. Алар аз барбы жокпу эсимден чыгып калды. Анан 18-жылдары мен ошо Москвага негизи ал жака кетип, өзүмө контрактка акча чогултуп, мен Китайга окуйм, магистратура деген ой менен кеткем негизичи. Москвага кетер замат атам тилекке каршы кайтыш болуп кеткен. Анан кийин ошол жактан анан бүт жанагы жүктүн баарын сүйлөш керек болуп калды да. Акырын иштеп эле көнүшүп кеттим. Анан ошол убактарда дегенде эми үй бүлөнү багуу, үйлөргө жардам берүү. Ошол учурда эми үйлөнгөнүңүз белесиз? Жок, мен андан кийин эмки жылы, 1 жылдан кийин үйлөндүм. 19 Демек өзүңүздүн үй бүлөңүз кошулуптур. Ооба. Мындай айтканда үй бүлөнүн башчысы болуп калыпсыздар баарын калсайт. Ооба. Именно ковид учурунда дагы отуруп калдык. Жумуш жок. Чач таза алганбыз. Анткени деген ал убакта ошончолук кыйын болгон. Мисалы үчүн парикмахерскийде иштебей калды беле. Даже чач кырдырган акча жок болчу да ал убактадачы. Келип эле подмашинка алдырчык. Анан ошол убакта атам өтүп кеткенде аябай өзүмө бир мындай бир максат койгом, атамдын атына арнап. Канча бир болсо дагы көчөт отургузуп, бир токой отургузагам деп ниет койгом да. Анан кийин 24-жылдары ошол ишти ордуна коюп, туруп Бишкекке келип жашап баштагандан кийин анан биз күзүнө келип калдык. Күзүнө келгенде анан смог маселесине аябай такалдык да. Москва чоң шаар болгону менен деле, бирок ал жактын абасы бир топ эле таза. Бишкекке карагандачы. Биз негизи мактана беребиз, тоолуу жактабыз, абабыз таза деп, бирок чын-чынына келгенде Москванын абасы аябай таза да. Анан ошол кичинекейимде кыял, атама арнап отурзам деген токой, анан жанагы смог, жай болсо ысык, чаң, ошонун баары биригип анан ойлонуп өзүм биринчи отургуз баштадым негизи. Көчөттөрдү акырын отургуз баштадым. Өзүңүз дегенде мындай сатып алып эле? Ооба. Өзүм эле өзүм акчам менен акырын тоолорду кыдырып отургуз баштадым. Алар баягы карасам сонун өсүп калыптыр. Андан кийин түшүндүм да, мисалы үчүн Россияда Алексей Сибирский деген бир күчтүү чоң блогер бар. Миллиондон ашык катталуучусу бар. Ал болсо биздикине окшош эле система менен мен ошону көрүп үйрөнгөм десем болот да. Мен аны жашырбайм. Бирок анын аудиториясы
150 миллиондук Россия, анан 30 миллионго жакын Казакстан. 180 миллионго адамга алып чыга алат, ошолордон акчаларды мындай чогултуп отургузулат да. Катталуучусу дагы миллиондон ашык. Анан мен ойлонуп көрсөм биз болгону 7 миллионбуз. Анан эгерде элдерди эле карап, элдерден эле күтүп отурат болсок, биз алыс кетчүдө эмеспиз, чоң иштер аткара алчу да эмеспиз да. Анан ойлонуп туруп мен фестиваль кылалы деп чечтим. Компанияларды кошуп, жөнөкөй жарандарды кошуп, администрациядан кошуп, анан азыркы учурда биз мамлекетти кошуп мындай мамлекетти кошуп, ошолордун пайдасы негизи аябай чоң жардам этет. Мисалы үчүн ушул бизде турган көчөттөрдүн дагы жакшы өсүп кетиштин бирден бир эң бир себепкери бул ошо токойчу байкелер да. Биз жана биринчи күнү майрамдагы болуп элдин баары сүйүнүп отурушуп кетти, бирок булар эртеси чыгып кайра бүт баарын текшерип, тепселеп, калккан көчөттөрдү отургузуп, тамырларын көмүп, көп эле негизи мээнет ушул токойчуларга келип такалат да. Биздин болсо максатыбыз ошол убакта колдон келишинче элдерди көбүрөөк алып келип отургузуп, анан жөн эле отурушуп койгоңуздон ошол эле учурда биздин бак отургузуу мекенге болгон сүйүүнү жаш келечек муунга, чоңдорго, бизден улууларга бүт баарына көрсөтүү да. Ушундай кылып ар бир адам Кыргызстанга өз мекенине салым кошсо болот депчи. Негизи сиз жана айтып кетпедиңиз, окуяңыз атам өтүп кеткенден кийин ушундай бир токой отургузган, эмен пайда болду, оюм пайда болду депчи. Бул ой кайдан? Негизи эмнеге токой? Керкилер айтат го, атам өтүп кетти, мен атам атынан мечит салам, мен атам атынан мындай кылам деп. Неге токой? Неге токой дегенде, мен өзүм ошол жанагы кичинекейимдин кыялымды ошого коштум да. Анан ойлоп көрсөк, бул биздин отурган токойлор, булар могу Тянь-Шань карагайлары бул 700, 600, 500 жылга чейин жакшылоодо өсө берет. Элестеңиздер, бирөөгө садака жарыя кылып, бирөөнүн атына карнап, ошол бир көчөт болсо отуруп койсок, ал өсүп кете турган болсо, ал куурап түшкөнгө чейин кадимкидей ошол арналган адамга сооптур тийип турат да. Ал көзү бар, көзү жок. Чын эле бул 500-600 жыл жашап жүрөбү? Ооба, ооба. Ошондо 6 поколениядон өтүп кетет экен да бул, Эгерде 6 поколение 100 жылдан жашаса. 100 жыл жашаса дагы 10 поколение. Негизи 10 поколение деп токтосоңуз элестетиңиздер. Бир көчөт отургузган кадимкидей анча 7 атаңдан өтүп туруп анан ким алдарга калып турган нерсе экен да. Ооба, бул чоң тарых да негизи, элестеңиздер. Чоң тарых. Мисалы үчүн мен Кудай буйрса мүмкүнчүлүк болсо мечит эле кургандаярмын, бирок менин күчүм ушул көчөттөргө азырынча жетет да. Эгер кимде ким ушундай максат бар болсо, ушул келечекке бирөөгө арнап кылам десе, жакшы нерсе экен. Ооба. Отурузуп койсоң 600 жыл сооптур кылбат. Анан негизи ойлонуп көрсө бул чымчыктар, бул жерде көлөкөдө отурганы, жаныбарлар же адамдар, ушул абаны тазалаганы, бунун баары сооптун ичине кирет. Ошонун баары соопторго кийин багышталат экен да. Бул негизи аябай сонун сооптун майнинги да, азыркы учурда. Майнинг. Аябай сонун сооптор иштеп чыгарып бере берет бизге. Бизнесиңизди баштап атканда негизи ушул жашыл дем долбоор катары качан түзүлүп калды? Сиз отуруп баштадыңыз анан? 25-жылы негизи башынан мен Токой фест деп атап аткан болчумун. Токой депчи. Башында жөн эле фестивалдар болчу. Ооба. Жок, эми ошентип пландап аткам да. Токой фест деп туруп, ой, всё башталды деп бир жума калгандан кийин аны изилдеп көрсөм, ал тилекке каршы уже бош эмес экен. Анан отуруп сүйлөшүп атып, менин жанымдагы бир группалаш бир кореянка бир эже бар, Оксана Ли деген. Ошол издешип атып, ошол негизи бул атты ошол тапкан да. Ушундай сонун экендигинен отуруп жашыл дем деп туруп ошол атты койгонбуз. Анан биринчи фестивалды биз 25-жылы 4 майда өткөрдүк. Ал Норус гарнажный базада. Бирок негизи срок боюнча аябай кеч болчу көчөт отургузганыч. Мен түшүнүп аткам да, бул көчөттөр эң эле жакшы дегенде бир 10 эле пайыз өсүп чыгат депчи. Ошондуктан мен уже отургузуп баштаганда элдер көп эле жазып башташты Инстаграмдан, WhatsApp'тан, акча жактан жардам берели, каяка чогулталы деп. Бирок мен акчаны алган жокмун, анткени деген жанагы рискти түшүнүп аттым да. Мен жөн эле адамдардын акчасын алып туруп, өзүм көзүм жетип турган, болбой калат экенине жетип туруп алып койгон мен үчүн туура эмес болду да. Ошондуктан акчанын баарын өзүм ал жакта 250 миң короттум, 250 миң сом менен эле короттум дагы. Ал акчаны дагы негизи ошо жаз болуп бир жумуштан дагы кичине акча тартыш болгондуктан акчаны каяктан алам деп туруп апамдан алгам карызга ошондо дачы. Апам жардам берген да. Апамдан алып тургам, апам ойлонбой туруп эле ушундай кылган десем, ойлонбой туруп эле акчасын берген. 250 миңди. Биринчи иш-чараны негизи башкы демөөрчүсү, генеральный директор деп койбой, генеральный спонсор деп коебузбу, ошол апам болгон да. Кайтарып берипсиз анан азыр? Ооба. Как раз жанагы күзгү фестивалдан түшкөн пайдадан кайтарып бергем. Ал жакта еще инвестициялык максабар бар болчу экен да. Кетип калган турбайбы? Чөндөкөдө эле калбаптыр да мындай айтканда. Калган эле жок, биз үчүн ал жакта негизи опыт калды да.
негизи биз азыр айтып атсак аябай кызыктуу көрүнөт. Акчалар берип атат, акчаларды алып туруп эле көчөт отургузуп атабыз деп. Бул ошондо мындай көрүк система тууралуу сурап кетсем, сиздер жарыя кыласыздар, ушундай бир фестиваль болот деп. Анан адамдар, каалоочулар келип туруп буга садака катары акча жыртпайт, мен көчөт сатып алам деп акча кошот. Анан ошонун атына көчөт отургузулат. Эгер мындай тагыраак айтып кетсек. Ооба, биздики ошо тагыраак ушул аябай жакшы суроо болду. Анткени көп эле садака деп ойлоп калат да. Мындай сиз кайыр суроткан адамдарга окшоп көрүнүп калган жоксузбу деген ооба. Керек эле ошентип кабыл алышат, бирок биз деген адамдар бизге сайт аркылуу жанагы jashildem.com деген сайтыбыз бар. Ошол сайт аркылуу алганда элдер мындай садака бербей, алар деген бизден жанагындай бир кызматты сатып алышат. Анын ичинде көчөт керет, ошону отургузуу, андан кийин кароо, ошонун баарын алар сатып алышат 249 сомго. Ошондуктан биздин долбоорду негизи эле мындай коммерция катары кабыл алып бериш керек да. Демек, сайтыңыз бар дедиңиз. Сайтта ал жакта ар бир каалоочу кирип туруп эле ошону сатып алганда сиз дароо отургузбайсыз да, сиз анын баарын топ бир учурга барып отургузасыз. Туура түшүнүп Ооба, негизи биз жылына 2 жолу отургузабыз да. Жазында, анан күзүндө. Жайында кээде отуруп коебуз, бирок ага деген атайын бөлөкчө көчөттөр тандайбыз, мисалы үчүн мындай жабык тамыры менен. Негизи көчөттөр жайында эле отуруп берсе болот. Аны жакшылап карап коюш керек. Бирок биздин негизги иш-чараларыбыз ошол жазында болот, анан кийин күзүндө болот. Кудай буйрса, быйылкы иш-чараны ушул октябрдын аягы, ноябрдын башы деп план атабыз. Буйрса бир 200 миңге жакын көчөт отургузалы деп план атабыз. Негизи жалпысынан канчача көчөт отургузуп бүттүңүздөр? Ушул күнгө чейин негизи биз жерге тигип койгон көчөттөрдүн саны 91 миңден ашып калды. Анын канчосу так көгөргөнү азырынча белгисиз. Аны сөзсүз түрдө эсептеп чыгабыз. Бирок мисалы үчүн биз турган кегетидеги цифраларга айтам болсок, бул жактан бир 70-80% көчөттөр точно эле көгөрүп жаналып кетишти. Бул аябай жакшы көрсөткүч да, негизи 70-80% деген. Демек, отургузганда бардыгы эме болуп калышы мүмкүн экен да, мындай өспөй калышы мүмкүн. Мисалы үчүн мен акча бердим да сизгечи. 100 көчөткө дейм. Ошо 100 көчөттүн 30 көчөт жоголуп кетсе, бул кимдин жоопкерчилиги? Негизи 100 көчөттүн 30 көчөтү жоголуп кетсе, бул өспөй калса, тилекке каршы, бул негизи жаратылыш ушундай да, баары Кудайдан. Бирок эгерде баары ошо 100 көчөттүн 100ü өлүп кала турган болсо, биз сөзсүз түрдө анын ордуна отургузабыз. Негизи 100 көчөттүн 30% өлүп кала турган болсо, бул негизи туура эле көрүнүш. Биз ошондуктан көчөттөрдү аралыктарын 1,5-2 метр кылып жакын отургузабыз да. Мисалы үчүн аралыкта бири-биринен көчөттөр өлүп калган болсо деле, кийин чоңойгондо аябай сонун токой болот да. Эгер бунун баары 100% өсүп кетсе, бул аябай жыш токой болуп кетет негизичи. Мамлекет тарабынан кандай бир эме керекпи? Разрешение, жалар менен сүйлөшүш керекпи же бар эле ар бир токойго отургуза бересиздерби? Кандай? Жок, сөзсүз түрдө биз токой чарбачылыктары менен сүйлөшөбүз, жанагы жаратылыш природасы менен чогуу сүйлөшөбүз, алардан жер сурайбыз, алар менен меморандум келишебиз. Отургузганга чейин мен айтпайм, жана жарым жылдык жумушубуз бар депчи, фестивалга чейинчи. Биз жазгы фестиваль бүтөөр замат күзгү фестивалга өтүп даярданып баштайбыз да. Ордордуна чыгып көрүш керек, бул жака кайсыл көчөттөр өсөт. Мисалы үчүн биз анализ да кылабыз жерденчи. Эгерде токой чарбачылык, мисалы үчүн ишеним менен бул жака ушул көчөттөр өсөт, мисалы үчүн мына бул жака кошуна эле тянь-шань өсүп турат, бул жака тянь-шань отургузалы десе, анда сөз жок, отургузабыз. Эгерде мындай какыраган бош жер болсо, ал жака сөзсүз түрдө анализин алабыз, экологдор менен кеңешебиз. Алар болсо бизге өздөрүнүн жанагындай кеңештерин берет да. Мисалы үчүн жердин pH-ын көтөрүп коюш керек, же витаминдерин, же туздуулугун азайтыш керек, же көбөйтүш керек деген ар түрдүү сунуштар бар. Демек, ушул кайсыл жакта отургузганыңызга жараша дагы көчөт тандалат экен да. Мен мисалы үчүн эмен билем, бир сонун мисал билем. Манас шаарында панорамага чыккан тоодо фисташкаларды отургузсалган эме болбошун, титирөөлөргө, агууларга азыраак. Алардын негизи фисташкалар негизи үстү 1 метр болуп турган болсо, тамыры 20 метр, 30 метр ылдый кете берет да. Элестетип көрсөңүздөр, ал ошол топуракты эле алып туруп, тамыр алып элестесек, бул адам сыяктуу болуп калат да. Ал адам ошо топурактын скелети болуп калат да, бүт баарын кармап турат. Эгерде ошол эле могу тянь-шань карагайда ошол барып манаска отуруп койсок, ошол эртеси эле курап калат. Анткени деген булардын ар бир өзү көчөттүн өзүнүн бийиктиги бар, өзүнүн нымдуулук талап кылганы бар. Мисалы үчүн булар бийик тоону жакшы көрүшөт. Ак кайың, ушул тянь-шань карагайлар, негизи кара карагайлар. Ал эми бадамдар болсо, алар мындай какыраган, бош, ташта, кургак жерде жакшы өсүшөт да. Ошону менен алар аябай чоң пайдасы. Мисалы үчүн азыр өзүңүз көрүп атасыз, көл тарапта, ошондой эле могу жана жаңы салынган жол тараптарда аябай көп сел жүрүп атат. Анын баардын себеби эмнеде? Себеби ал жак негизи бош да. Эч кандай бак жок. Бак жок болгон ал жак сары топурак, сары топуракка бир 5 мүнөт жамгыр жаагысы эле ал жак сразу шырылдап агып кетет, анткени жер сиңирбейт. Биз негизи ошондой бош жерлерди көп
токойлор тургузуп, ар бир жерге ар түрдүү бактарды отургуза турган болсок, ал жер кадимкидей семирип, жанагындай суу сиңимдүүлүгү да күчөйт да. Ошону менен биз жанагындай жердин көчкүсүнү, селди сактап калсак болот негизичи. Бул мына кислород эмени айтпаганда эле жердин астына ала турган болсок. Кислород деп айтып калдыңыз. Азыр күндүн ысыгы өзүңүз байкагыңыздай. Азыр тоодо ооба салкын. Бирок шаарда баардык эле ушул көйгөйдү көтөрүп жатат. Аба жок, дарактардын баарын кыйып салды. Аябай көйгөй болуп жаратылпайбы? Бул чындап эле көйгөйбү? Чындап эле бактар азыраак болуп калдыбы? Бишкек жашыл шаар болбой калдыбы? Негизинен салыштырып карай турган болсок, шаардын условиясында ошо азыркы кыйылып аткан бактар өзү 40-50 жыл жашайт да. Көп эле бактарга 60 жыл болгон бактар бар, же андан улуураак бактар бар. Негизи тем более ал жакшы условияда ошондой өсүшөт. Биздин болсо жанагындай ыш болуп аткан, чаң болуп атканда ал ошончолук бактар карыйт да, чарчайт. Алар деле бир тирүү организм сыяктуу да. Кыйганы негизи туура эле, анткени алар көп эле куурап калган. Бир эле ката бул негизи буга чейинки бир 10-15 жылкы мурунку бийликте ошол турган, мэриядагы тургандарыбы же Зеленстройдо тургандарыбы, ошолор көчөттөрдү отургузуп коюш керек болчу да. Орто-ортолгоночу. Алар азыр өсүп калмак. Кыйылганда азыр көрүнмөк эмес да. Мисалы үчүн азыркы учурда тиги чоң мондогон бакты кыркып атат. Анын ордуна кичинекей экөөнү отургузуп коет. Ал көзгө такыр көрүнбөйт да. Ага убакыт керек да. Ошондой бир чоң катачылык болуп атат. Анан негизи эле ал жака азыркы учурда Бишкекке сууну да көп кое бериш керек да. Арыктар мененчи. Арыктарды ошондон көп иштетишибиз керек. Ошондо эле бир салкынга келебиз го деп ойлойм. Анда белгилеп кетсем, биз ушу күзгү иш-чарабызда буюрса Бишкек Зеленстрой менен буюрса азыркы учурда сүйлөшүп атабыз. Кол коюша элекпиз. Бирок биздин план боюнча ошо Бишкектин Зеленстройуна, алардын питомнигине бир 50 миңге жакын көчөт отургузалы деп атабыз. Кара жыгач, терек, ак кайың, жана вязь деп коет, дагы липа деп коет. Ошонун бактарды отургузуп, Кудай буйрса кичинекей көчөттөрдү беребиз 1 метровый. Алар болсо ал жактан карашып, өстүрүп алып, анан кийин бүт ошо Бишкек боюнча таратышат. Мектептерге, көчөлөргө. Сиз жана долбооруңузда айтып кеттиңиз, жакында ошо отургузуу кылайын деп атабыз депчи. Ошол канчага отургузайын деп атабыз, дагы эскертип? 200 миң деп өзгө планга атабыз, Кудай буйрса. Бунун 50 миң Бишкекке, калганы каяка? Чоң кеминде сүйлөшүп атабыз. Ал жакта жана улуттук парк бар, жаратылыш паркы. Ал жака бир 40 миңден 50 миңге чейин отургузалган деп план атабыз. Анан кийин бүт областтарга 20 миңден 10 миңден кылып чачыратып 200 миңге такайбыз да. Эми кеминде бир 150 миң. Ар бир областка өзүнчө отургуз. Ооба. Ошондо 8 локация болот. 7 область, анан кийин Бишкек шаар, ошонун баары 8 локацияга бир күнү, бир убакта баарыбыз чоң бир иш-чара кылабыз да. Кыргызстан боюнча дүңгүрөгөн бир болуп көрө элек иш кылабыз. Көчөттөрдү отургузганда сиздердин работниктер келип отургузабы, же ким отургузат? Жок, негизи ал жактан деген бизге эң эле жакшы жардамы, пайдасы тигендер булар ошол токойчулар болот. Алар контролдойт, карашат, бүт баарын айтып беришет. Токойчуларга төлөнөбү? Жок, токойчуларга төлөнбөйт. Эмнеге дегенде, ал токойчулардын өзү жумушу да. Алар айлык алат, алар. Ооба, биз мамлекеттин айлык алат. Негизи биз отургузбасак деле алар өзүнүн бир ар бир токойчулуктун өзүнүн бир нормасы бар да. 10 миң, 20 миң отургузуш керек. Анан ошондой эле биздин ыктыярчылар негизи аябай чоң жумуш кылышат. Стол ташыгандан баштап, көчөт ташыган бүт баарын ошолор жарым жыл жардам беришет да. Ошондой эле жергиликтүү калк дагы чыгып бизге жардам берет. Ыктыярчылар десеңиз, андай ойлонуп көрсөм, акчаны андай эмнеге аласыздар? Эгер ыктыярчылар отургузса. Ыктыярчылардын жолу бар, тамак ашы бар, дагы эмнеси бар. Перчатки бар, лопатка бар, көчөттү алыш керек. Ага эгерде бир спонсор келип калып, мисалы үчүн жер семиздик кечпесе, алар бекер берип калышы мүмкүн. Эгерде алар бербесе, биз беребиз. Айтор жарым жыл биз аларды багабыз, офисте кармайбыз. Алар келишет, кетишет. Көчөттөрдү сатып алгандан багасыздар болот. Жок, мен волонтерлорду айтып атам да. Алар жарым жыл бою багасыздар. Конечно, жарым жыл кечке мал келип, алар издешет, пландашат, каякта кандай болот, ошонун баарынан биз кургак отурбайбыз да. Аларга сөзсүрө чайын алып берип, суусун алып берип, анын баары көзгө көрүнбөгөн майда чыгымдар, бирок аягына келгенде аябай чоң кетет да. Мисалы үчүн бир эле ушул фестивалда бир 40-50 жок, бир 30-40 чакты ыктыярчы жардам берген. Тыгыз бир 1-2 ай иш кылган да. Азыркы учурда биз күзгү фестивалга 200 миң көчөт отургузабыз, бирок ал жака деген кеминде эле бир 500 волонтер ошо ыктыярчыны жардамы бизге керек болот. Демек, көрүүчүлөрдүн арасында калуучулар болсо дагы, алар дагы
кайрылып кетсе болот экен да сизге. ооба, мисалы үчүн азыркы учурда бизге ар бир областтан, ар бир эмелерден, региондордон командалар керек болот. Мисалы үчүн балким биз нарындан ушул бир Актааладан деп коелу, Актаалага отуруп жатыр болсок, ошо Актаалага жакыныраактар бизге жардам беришсе болот. Жаштары чогулуппу же улуураактарбы айырмасы жок да. Оштон деле ушундай Жалал Абад, Баткенден ушундай биз жергиликтүү эле волонтерлор буюрса табабыз. Ошолор менен иштешебиз анан. Негизи ошо башында сүйлөшүп кеткендей, ар бир жактыруу менен комментарийге биз бирден көчөт туруп 15 000 көчөт бизге бөлүп бергенге даярсыз. Ар бир көчөттүн себестоюңуз канча дедиңиз? Жана 150ден 200 сомго чейин болуп калат. 150 сомдон санап коелу, арзанынан. 150ден кылып туруп 15 000 көчөт бизге Накта подкастка 2 миллионго жакын каражат кетиргенге даяр болуп атат. Негизи бул сиздин колдооңуздар менен. Андан тышкары сиз ушул жакшы иш улантуу үчүн дагы эме кылса болот экен да, сизге кошулуп кылса болот экен. Бул демек сайтка кирип сизге жазып эмне кылыш керек? Негизи биздин Жашыл Дем деген Инстаграмдан кирип туруп эле, шапкасынан кирсе сайтка ссылка бар. Шилтеме менен кирип туруп эле ошол жактан оңой эле, аябай жеңил да. Ар бир каалаганча көчөт алса болот, бирден баштап 5000ге чейин, 10 000ге чейин айырмасы жок. Ар бир өзүнүн көңүлүнө жараша алса болот. Ал жактан аты жөнүн жазат. 2-3 көчөт деле алып койсо болот. Айырмасы жок, бирди алса болот. Тилекке каршы жарым көчөт алса болот, бирок эң эле аз бир көчөт да. Бир көчөттөн баштап каалаганча алса болот. Почтасын туура толтуруш керек, номерин туура толтуруш керек. Андан кийин ошол төлөм жүргүзгөндөн кийин почтасына бизден сертификат келет. Мисалы үчүн ошол Нурсейит Жашыл Дем долбооруна бир көчөт менен салым кылды деген ушундай сонун сертификат келет. Ооба, почтага келет. Аябай биз ал жакты негизи колдон келишинче автоматизация кылып койгонбуз да. Бат келеби? Бат эле келет. 5-10 секунд ичинде келет. Мен анда азыр сайттан бир салым өзүм салым кошуп коеюн. Бир сертификатка ээ болуш үчүн. Ампесе, ооба бир көчөт, мен санап баштадым, бир көчөт отургузулду. Азыр сайттан дагы бир 2 көчөт алып койсом, 3 көчөт болот. Анан подкаст аркылуу эгер биз катталуучуларыбыз менен чогуу жактыруу менен комментарий жазып койсок, биз ошондо 15 000 3 көчөт отургузган болобуз. Ооба, 15 000 3 элестер кандай чоң ишке 15 000 кандай көрүнөт? Могул жерде канча? Ушул 10 гектар территорияга биз 10 000 көчөт отургузганбыз. Демек азыр турган жерибиз баардыгы дарак болуп кетти деп элестетсек болот ошо 15 000. Ооба. Элестеткиле? Анда келиңиз, мен Инстаграмга кирейин. Так, бул жерде жазабыз. Жашыл Дем деп, Ооба, Инстаграмда Жашыл Дем деп жазабыз. Мына көрүп атасызбы ушул Жашыл Демге киребиз. Бул жерде ссылка. Ссылка переход болуп сайтка киребиз. Бул жактан уже өзүңүз каалаганча бактандайсыз. Аты жөнүңүздү толтуруп. Так, мисалы үчүн бул да бактандадык. Ооба. Анан аты жөнүңүздү жазасыз. Балким сиз бирөөгө арнап коесуз, өзүңүзгө эмес, мисалы үчүнчү. Антсе болобу? Ооба. Ошонун аты менен сертификат келет. Анан почтаңызды туура жазышыңыз керек, анткени почтага келет да. Бул жерде эмес, почтага жазалыбы? Болду. Эми төлөмгө өтсөз, бул жактан бүт Кыргызстандын банктарына оңой эле шилтеме менен кирип кетесиз. Банктардын рекламасы болсо жакшы болмок экен бул жерде. Тилек каршы ушундай. Төлөй берели. Банкка, Эми качан келет сертификат? Мына келди. Ушунча батпы? Туугандар. Куттуктайм. Биз да сертификатка ээ болдук. Ушундай жөнөкөй эле. Жөнөкөй эле. 500 сом бердим сизге. Айла жок, эми ошонун сиз азыр пайдасынан кийинки локация баргыча. Кийинки локацияда чай алып беришиңиз керек болуп калды. Ошондой болуп калды окшойт. Анда эмесе кийинки локацияны көрөлүчү. Кандай болот экен? Буюрса ошол жазында отурган локацияга баралы. Бул жак аябай негизи сонун кооз, бүт бар сонун болот. Ал жактан жаңы эле отургузуптур. Чакта уже жок, бул жак наоборот жакында 1 жыл болот буларга. Булар көбүрөөк болуп калды. 25-жыл. Тиги андан да жаңы. Ал жак андан быйыл апрелде отургузганбыз. Анда барып көрүп келели. Буюрса көрөлү. Бизде байке могул жерде айттыңыз, могул баарын 10 000 көчөт отургузуп, мен мындай басып көрбөй атам да. Негизи мындай оор болуп атат. Кайсы жакта кана. Негизи бул көчөт биздин көчөттөрдү мындай кылып туруп, ылдыйда карап издеш керек да. Анткени биз кичинекей көчөт отургузабыз да. Караңыз, мына. Бул чанчын карагайы. Көрдүңүзбү? Бул чөп менен тең негизичи. Ушул жерде турат, мына тетиги жерде турат, өзүңүз көрсөңүз болот. Ар жагында турат. Биздин ушу кичинекей көчөт отурганыбыздын эң башкы себеби бул кичинекей көчөттөр, мисалы үчүн азыр силерге сабак менен көрсөңүчү, ушундай эле ушул сыяктуу болот сабактарычы. Анан бул сабагы негизи нымдуу касталып калат да. Ошондуктан бул көчөттөрдүн жанагындай жашап кетишүү шансы көп. Эгерде биз 1 метровый же андан чоң көчөттөрдү ушундай ээн талаага отургуза турган болсок, алардын жанагындай сабагы да калың болот, суу көп талап калат, алардын көбү куурап калат. Элестетели, мисалы үчүн 2 жерге отургуздук. Ушул көчөттөр менен чоң көчөттөрдү 20 жылдан кийин булар 22 жылдык көчөт,
тигилер болсо 25 жылдык көчөт болсун. Алыстан тетине токой болгондо айырмасы эч кандай жок да. Экөө бирдей эле функцияны аткарышат. Бирөө 100гө чыкса, бирөө 102ге чыгат. Анан бул ошо тигилерге салыштырмалуу арзан да болот да. Элдерге дагы мындай сатып алганы ыңгайлуураак болот. Тиги көчөттөрдүн моулардын метролордун бааларын көрсөңүз, кеминде эле 2,5 миң 3 миң болот да. Кымбатыраак анан болгондо ушу жашаганга да азыраак шарт болот экен да. Негизи мен бул жерден дагы могул жерде туруп карасак, бир нерсе байкадым да. Неге ушул территория заборлор менен жабылып калган? Негизи алыста көрсө заң эле уйлар мөөрөп жүргөн. Бул жака негизи кээде жайытта уйлар чыгып калат. Биз отурган көчөттөр чөпкө окшош болгондуктан мал жулуп салышы мүмкүн, тебелеп салышы мүмкүн. Айтор буну оңой эле да сындырып коюш үчүнчү. Ошондуктан биз тегерек четинин баарыны токой чарбачылык менен чогуу жапканбыз. Биз ошол сетка, трубалардын, зымдардын баарын алып бергенбиз. Ал эми тиги токойчу айкелер өздөрүнүн колу менен баарын отургузуп толук курчаган. Кадимкидей жаап саласыздарбы ар бир территорияга отургузганда? Мисалы үчүн Боз бөлтөктө деле ал жактан 40 гектар, 42 гектар жер. Ошол жакка деле биз өзүбүздүн айтып атпаймынбы, биздин коммерциябыз депчи. Ошол өзүнүн тапкан пайдадан ал жакка 900 штук чоң столб алып бергенбиз. Анан ошондой эле 4 километрге жете турган сетка зымдарды алып бергенбиз. Ошонун баарын жапканы. Анткени биздин эң башкы максат жөн эле отургузуп кетип калыш эмес, ушу көчөттөргө дагы жакшы бир ыңгайлуу шарт түзүп бериш керек да. Буну сугарыш керекпи? Өзүңүз көрүп атасыз, толук аймакка азыр буга чейин көчөт отургузбадыкпы? Бул жер мында бир арык экен. Шаар какырап турат. Бул жак биз жер казганда жерде нымдуулук сакталып турат да. Анан арыкты да казып койгон эң себептердин бири бул мисалы үчүн жамгыр жааганда ушул жакка нымдуулук арыкта сакталат. Бул жакка көлөк болуп дагы көп азыр эле көрсөк болот. Бул жактан ным. Күн көп тийбейт да, анан кийин жанындагы чөптөр дагы мисалы үчүн жанындагы болуп чөптөр буга көп конкуренция түзбөйт. Анан кыштын күнү дагы мисалы үчүн бул жак бат эле кар менен көмүлүп калат. Кар дагы көп чогулат, анан булар ачыкта калып, жанагындай борон чапкын шамалы калып үшүп калбайт да. Булар кадимкидей эле мондай төшөк жабынат да, ошол боюнча жазында койгонушат. Анан кадимкидей ушул жерге трактор алып келдиңизби, эмне алып келдиңиз? Могул жерде бир арык кылып, арыктар кылып отургузуп кетип, бул дагы бул ошо токой чарбачылыгынын трактору. Биз аларга майлуу өткөндө эле көрүнөт. Кантип тракторду бул жака алып келдиңиздер? Тракторлор негизи чыгат да мындай жерге. Бул негизи чабык жер. Тетиги жакка чыгарылбай койгонбуз тилекке каршы. Ал жак мындай бизге тегиз көрүнгөн менен ал жак трактор аңталып кетиши мүмкүн да. Биз ошондуктан жерди тандаганда ошондо ыңгайлуураак трактор жүрө турган жерге аракет кылабыз да. Бул жакка отургузуш дагы жеңил болот. Адамдар келди, лопатка менен оңой эле казып коюшат. Эгерде бул жакты каза турмаса, бул жакта чым көп да. Адамдар кыйналып калат. Биз баада көлдө ошондо кыйналып калдык. 6000 көчөт отургузуп албай койдук. Токойчуларга бир 2000, 1000, 2000 калтырып келдик. Бул жак болсо жер таза, кийин деле элестетсеңиздер, токой өскөндөн кийин 10 жылдай эле 20 жылдай эле бул жактан биз катар-катарынан сонун болгон мындай токой болот да. Тизилип басканда мындай тизилип. Канча жыл керек дедиңиз? Негизи ушул көчөттөргө кеминде бир 10-15 жыл керек. 15 жыл. Так, мен азыр 23 болсом, 48 жашымда, 38 жашымда. Математикага кетип калды. 38 жашымда бул жака келип бир карап көрсөм болот экен. Бул жер эми пайда эме болчу. Өйдөрөктө лиственницаны отургузганбыз. Ал тетигинин үстүндө турган ошолордун уругунан алып туруп өстүрүп берген көчөттөр. Алар болсо жылына 30-40 сантиметрге өчөт. Алар 10 жылдан кийин эле бизден ашып кетет боючу. Ошондуктан 5-6 жылдан кийин келип көрөсүң болот. Ар жагында ак кайың анынан бат өсөт. Бул чыгарылышты эгер сиздер 2100-2200 жылдары көрүп атсаңыздар, бир текшерип көрүңүздөр. Булар бар болуш керек да дагы эле. Карап айтасыздар, ушул тарыхта Нурсейит атабыз ушул жерден отургузуп кеткен экен деп туруп карап койсоңуздар болот. Ошо келечекте муунда биздин балдарыбыз силерде токтобогула. Токойбуз жөн эле отуруп калдыр деп силер дагы колдон келишинче улантып, биз кылган жумушту 2500-жылкыларга сонун токой өткөрүп бергиле. Сонун болду. Келдек беке, сиз өзү негизи ушундай кооз фондорду тарткан жакшы көрөсүз, негизи. 5 мамлекетте кооз фондун тарткандан кийин Кыргызстандан кооз фондун таппай койсок уят го. Негизи элдер таң калып атат болуш керек. Азыр бул чыгарылышта каяктан эле ушул келдек пайда болуп калды. Түшүндүрүп кетсеңиз, неге сиз бул жакка тартылып атасыз? Эми биз көрдүң го, канча жылдан бери Россияда жүрдүк. Бу Дубайда канча жыл жүрдүк. Ал жакта аябай көп мекенге кызмат кылгам да, мигранттардын жашоосуна кийлигишип, аракет кылып, местелер менен иштешип. Кыргызстанга келгенден баштап ошо 1,5 жыл болуп калды. 2025 февралда келгем. Деги мындай Кыргызстанда общественный жумуш кылып атырмын да, социальный жумуш кылып атырмын.
только бизнес акча деп жүрө берип связьтарын налаживать ете бериптим да. Анан ушул жашыл дем деген долбоорду көрүп калам. Ошо аз боз бөлтөктө турабыз да. Именно ушул жерге тигип аткан видеосун көрүп калып, дарактарды анан молодец, бул да Москвадан келиптир, бул да мигрант экен, молодец, мен да ошо бирденке кылып себепкер болуп жардамдашып калсамбы деген ой пайда болуп калган да ошондочу. Анан кийин ошондон кийин туруп эле бир бизнес кемптен жолугуп калдык экөөбүз. Ошол жерден таанышып калдык. Анан карап туруп эми примерно түшүнүп калгам да бунун бизнесинчи. Анан кийин эко бизнес, экологический бизнес мындай элге кызмат, жерге кызмат деген эме мындай в кавычках сөздөр менен болуп атпайбы? Анан ошону ойлонуп туруп анан айтып атам. Это очень прибыльный бизнес деп атам да. Анан как это прибыльно деп атпайбы магачы израженчи. Анан негизи буну чоң фестиваль кылып өткөзсө, чоң компаниялар менен сүйлөшсө, финансирование алса, не так, чтобы там просить что-то, да, мындай берип койчу дейчи, а реально коммерческое предложение алып. Эми бул фестивальда как минимум 5000-6000 киши чогулат. Это огромная рекламная площадка для компании, да, анткени мен анан кийин билип калдым, бул менен таанышып калгандан кийин биздин компания рекламная площадка, как и наш подкаст. Мында кош кетиш керек. Да, туура. Анан кийин бизге да жашыптыр булардын командасычы. Ошо 1000 көчөт албайсыздарбы депчи. Анан 249 сомдон деп анан мен бул көчөттү алып эмне кылмак элем деп туруп отказ берип коюп турдум да. Мен ошо перепискадан таптым да. Түшүнгөн жокмун да эчтекени, анткени коммерческие предложения слабый болгон. Мындай мага сата алган жок да мен компаниямачы. Анан мен эмошнуп койгом. Анан экөөбүз бизнес кемпте отуруп сүйлөштүрүп анан кантип кылсак болот, кантип кылсак болот дейт. Анан мен көп бизнес эмеде чөйрөдө жүрөм да. Анан өзүм негизи общественный жумуштар кылып жүргөндө да бизнес чөйрөнү жакшы тартчым да, спонсорствону жакшы тартчым. Негизи мындай партнерствону жакшы тартчым, генеральный партнер, там официальный партнер депчи. Анткени Россияга 28 компанияны алып барып, чоң ярмарка высокой недвижимости кылып 3 күндүн ичинде 15 кишини келтирткем да. Баардык компания плюска чыккан ошондочу. Ошо негизи азыр могул сиз бул жакта кадимкидей мындай ким болуп калды, партнер болуп кирдиңизби же болбосо могул келе жаткан фестиваль чогуу өткөзөм деп кирдиңизби? Ошол жактагы Анан ошону айттым да. Мен фестивалга кошпойсуңбу? Мен кичине совети менен же өзүм скиллстер менен, тааныштарым менен мындай коммерческое предложение туура түзөлү, коммерческое предложение мындай бизнеске ылайыктап түзөлү, чтобы они больше профицита получили от этого мероприятия деп атам да. Анан кийин бул дагы мындай жөн бала эмес экен, сразу эле туруп давай, кандай кылайлы дейт. Ошо сүйлөшүп, акылдашып, экөөбүз иш баштап, анан ошо бүгүнкү күндө эми отчетный видео тартып келдик да. Эки локацияда болдук, азыр Боз бөлтөктө турабыз. Мен айтып атам, мындай кандай өзүң планың бар эле деп сурайм. Анан кийин ошо 3-4 регионго тиксемби деп ошондой план бар экен да, Бишкектен башка. Негизи көлгө тиккенине барганда мен ошо көлдүкүн көрүп келгем. Кандай тигет экен, бул көчөттү алып эле койсо, барып эле тигип коет экен деп ойлогом да менчи. Көрсө бул колоссальный жумуш турбайбы? Ал жерде как минимум бир кишиге 1,5 литр питьевой вода керек экен, элестет кылса акча. Кол жууганга, тамак аш бышырганга примерно 3 тонна, 4 тонна киши акча эме суу керек экен. Аны лакан бойлер менен алып келет экенсиң. Тракторлор керек экен, жөөктөрдү жөөктөрдү ойтуп казып ошол жерде эме лопаталар керек экен, 3 кишиге 1 лопата. Волонтерлор керек экен, жана саженстер сатып алгандан кийин аны транспортировка кылыш керек экен башка региондордон. Анткени региондордо көп мындай саженстер жок экен да. Ошо Бишкектен алышат экен же башка жактардан алышып, ошентип мындай транспортировка кылат экен. Волонтерлор транспортировка кылыш керек экен, алардын транспортуна акча төлөйт экенсиң, тамагына акча төлөйт экенсиң, палата тигилет экен, палатасына да акча бересиң, оборудование, микрофон, колонка, диджей, анын баары бесплатно келбейт экен да. Мен анын баарын ойлогон эмесмин да, мен анан барып көрүп алып. Сиз мага ошо көчөттөрдү санагансыз да? Ооба, ёма, бир көчөтү 50 сом турса, 249 сатып алса, 199 сом нормально болот да. Жакшы мощный бизнес экен. Нормально бизнес экен. Аны экономиканы санап келсе, себестоимость бир көчөттүкү почти 150-200 айырмагы болуп калат. Көчөттөн зависит этет, чоң кичинекей продасы менен. Локация, канча турда доступный локация болсо, ошого жараша кымбаттайт экен да. Көрсө. Фестивалды уюштуруш кыйын экен. Ошонун баарын көрүп алып, ана көз жетти. Окей, давай мы посмотрели, баары жакты. Эми мити ойлонуп туруп, мен билесиң го характеримди, максималистмин го. Туруп, давай жети областка. Жети областка бир күндө одновременно тигебиз деп атпаймынбы. Аны өзүнө жакты болдум дагычы, давай дейт. Анан кийин туруп алып эле экономикасын санап чыктык. Жети областка одновременно тигиш үчүн канча миң көчөт дедик. Анан бир 150ді баштаганбыз башындачы. 150 миңди мындай ошо партнерство катары сатып,
жети областка ылайыктап мына Бишкекте, например, питомник бар дейт. Ошо зеленхоздун питомниги бар дейт. Ошол жакка тийип койсок, ал зеленхоздун питомнигине чоңоюп калгандан кийин зеленхоз кийин өзү рассадка кылат экен да, по городучу. Анан кийин тиги Кеминде чоң мындай парк бар экен, ошол жакка тиксек болот дейт. Анан кийин Бишкекте 50 миң болсо, Кеминде примерно 100 миң же 50 миң болсо, башка областта 20 миңден болсо, ошо примерно 200 миң чыгат экен дедик да. Анан 50 миңден кантебиз десем, 150 миңди эле сатканга көз жетип атат да. 50 миңден кантебиз десе, ошо бизде жана маржинальность бар го, ошол маржинальность менен эле 50 миңди өзүбүз жаап коелу дейт да. Анан я такой, ценности хорошие дедим сразу элечи. Прибыльди биринчи караган кишилер менен иштешсең мындай аябай кыйын да бизнестечи. Анан давай окей деп, анан кийин еще максималистмин да, анан туруп. Давай сделаем так деп атам. Жети область одновременно тигилип атат. Анан кийин эми ар бир локацияга жетишпейбиз да, ачылышыначы. Давай жети областка LED экрандарды коелу, палаталарды коелу, флаш-токи, баннери, баардыгы мындай компаниялар мындай максимальный польза алат андай. Кадимкидей фестиваль деген атка жакын болушун. Баардык областта бир убакытта старт болот. Анан бар жакта LED экран болгондон кийин Бишкектен же Кеминден ошол жерден ачылыш кылганда жети областка сүйлөй тургандай болупчу. Ошондой болуп. Анан ошентип идеялар катып экенсиң. Ошентип ушуга токтолдук. Азыр коммерческий предложение түзүп, сиздер менен подкаст тартып, ушул идеябызды айтып, элге жеткизип жатабыз. Анан ошо негизи бул жерде эң чоң мээнет кылган эле листингтер экен. Ошо листингтер биз эптеп эле тигип кетет экен да. Сиз токтоңуз, листингтерди биз далай уктук уже. Уктугарбыз. Уктук. Мен сизге башка суроо берейин деп атам. Эми сиз ишкер катары эми биз башка бизнестер сүйлөшүп кеттик. Негизи сат менен алектеңиз, базарда иштедиз. Негизи анан ушул көчөт бизнеси деп коелу. Көчөт бизнеси канчалык башка бизнестерге салыштырмалуу мындай перспективдүү? Негизи мен вообще эле мындай озеленение деген понятие бар да. Москвада жүргөндө в основном армяндар кылчу да. Москвада Собянинге жарашыктуу мындай ошонун жанында кишилер кылчу да. Анан аябай көп акча болчу. Бир эле мындай бир кичинекей эле теректи тигип коет 2 миллион, 3 миллион, 4 миллион деп эле ушундай кылып эле пародистый теректер деп эле ушуну тигишип атат да. Анан бул бизнесте монополия бар экен да. Мындай жанагындай өстөрү выращивать этип, питомникте чоңойтуп, жана карликовые растения так деп ар кандай кылышып, ошентип мындай чоң бизнес кылып, город озеленение кылат да Москвадачы. Мен буну мурун эле көргөм, бирок так как мындай монопольный болуп аткан үчүн вход жок да ал жаккачы. Точка входа мына барьер бар да. Кыргызстанга келсем, Кыргызстанда в основном орустар экен. Мен мурун изилдеп көргөм, только орустар движение кылат экен, 1-2 кыргыз бар экен да. Анан бирок исраждинде болуп массово монтип тиккен эч ким жок экен. Баардыгы эле жана питомникке жер алат экен, мамлекеттен оказывается жер сураса берет экен. Мындай айтканда, мамлекеттен каржылоо сурайт же болбосо бир гранттар издейт, анан ошол акчага эле тигип коюп кетип калат экен. Анан алар митишет, питомник кылышат. Ошол жерге тигишет, анан көчөттү сатышат. Баардыгы эле ошондой бизнес кылат экен да. Көчөттү ошону алып алып, анан кийин мондай чоң территорияларга тиккен эч ким жок экен да. Мен көргөн эмесмин да ушул күнгө чейин. Мындай айтканда, Сиражин байкенин предложениясы бул нолдон баштап туруп аягына чейин кылып берип турган нерсе экен. Эми нолдон дегенде питомникти эле кылбайт. Эми питомникти питомникке тиген деп атабыз да бирокчу. Аны бирок город көрөт да. Аны коммерция аркылуу эмес, мындай город аны чоңойто алып өзү городко тигет да. Анткени жанагындай питомниктерди бизнес кылып чоңойткондор, алардан ушу биздин эле мэрия, биздин эле город сатып алат экен. Көрсөтчү. Бул жерде Исражин аларга да бизнес кылат, рабочий место создавать этет, элдерди кошот. Эми элдер көп, мындай объединение болгондо бири-бирине мындай чоң бир иш кылып аткандай болот экенбиз да. Азыр тоолорго чыгып келди, көрдүңүз го, жана Союз убагында кандай тикилгендердичи. Азыр эми ушинтип тигип, ушул фестивалды чоңойто берсек, Кудайым буйруса аябай чоң биринчиден киреши болот баардыгына. Питомниктерди эме иштетип аткан кишилерге, биздин эме государствого плюс болот, потому что акчасын коротпойт, биздин элге плюс болот, өздөрү тигишип, примерно участие кылып, озеленение не экен понятие келе баштайт экен фестивалдарда. Анткени элдер кошулуш керек экен да, жөн эле мына бизде жана листингтер тигет экен да, анткеничи. Жыл сайын эле алардын планы бар экен тиккенчи. Бирок листингтерди биз эмне кыларын деле билбечик да. Бул мындай биз медиага чыгып, освещение алып, мындай просветительский жумуш деп койсо болот экен да. Макул, просветительский жумуш деп айтып коелу. Бирок бизнес катары перспективдүүбү? Эми мындай бизнес катары, мындай эко бизнес деп мен изилдедим да, анан кийинчи эко бизнес деп мындай туура курса, бизде эми карабайсыңар, азыр карьерде эле иштеп атпайбы? Бул деле бизнес да. Жок, негизи муну салыштырмалуу кылайын деп атам да. Элдин баары бизнес деген эмнени түшүндүрөт? Карьер, алтын табуу, курулуш, негизи эле тамак, общепит. Ошо бизнес деген ошол түшүнүк кылат. Бирок
көчөт отургузуу бизнес деген такыр ойго сыйбай турган нерсе да. Негизи мен деле ойго сыйбачымын, мен деле билбечимин. Маржинальность жакшы. Просто буну туура бизнес кылыш керек экен да. Туура подача кылыш керек экен. Маржинальность жакшы, элдин бардыгы негизи эле эко бизнеске өтсө болот экен да. Азыр курулуш бизде болуп атат, бирок бизде вертикальное озеленение деген понятие жок да. Сингапурда, башка мамлекеттерде эме шарлар аябай кызып кетип атпайбы? Климатические изменения болуп атат го. Алар жана фасадка вертикальное озеленение кылышып, поливать этип турат. Ошо фасадтагы зданиянын фасадынын сырты нагревать этпей воздухтан устатат да. А бизде фасадтар солнцаны отражать этет да. Солнечный луч келип тийди, отражать этти, күзгүдөй болуп, еще температураны көтөрүп атат да. Анан эми Кыргызстанда воздух понятиясы бар, негизи эко бизнес кылам десе, бизде возможность көп экен. Дүйнөлүк дагы чоң фонддор бар экен, колдогон банктар эко бизнеске мындай минималдуу түрдө процент менен насыя берет экен. Мамлекет аябай колдойт экен. Мен таң калгам, бул Исраждин көлгө барганда темели сопровождение менен кетишти да. Сопровождение менен кетишип, аякта МЧС, аякта МВД, ал жакта жана Министерство здравоохранения скорый берет экен. Мындай на высоком уровне на самом делечи. Анан кийин эми мамлекетке көп пайда да бул. Мамлекетке көп пайда. Бизнес катары бул биринчиден бизнес кылып атат, экинчиден социальный бизнес кылып атат. Ошо мен дагы кичине мындай неге бул жакка кирип калды деп атпайсызбы? Келдик бекен социальный деген ошо акырет бизнес дегенди айтып ооба. Биздики ушундай. Тили башкача. Биздики кичине мындай орусча тил болуп калган да. Ошо акырет бизнес. Акыретке пайда келтире турган бизнес, мамлекетке пайда келтире турган бизнес. Эми мындай бизнестерди колдош керек. Мындай бизнестер көбөйсө жакшы да. Кийин Исраждиндей балдар көбүрөөк чоңоюп, например, жөн эле дарак тикпей, жана вертикальное озелененияны, город озеленение, пруттарды киргизип, речкаларды киргизип, фонтандарды көбүрөөк койсо, бунун бардыгы мындай температура города снижать этет да. Как раз шаар боюнча биз Исраждин байкеде бул суроону бердим. Азыр аябай бардык эле маселени көтөрүп атат го, ошо шаарыбыз кызып кетти. Демек дарактар чечет. Эми биринчиден вертикальное озеленение аябай кыйын нерсе. Бул ошондо жок түшүндүрбөйсүзбү, эмне бул ошондо? Бул мындай жана 25-20 этаждык зданиялар турат го, имараттар турат го. Ошолордун балкондорунда, фасадында атайын мындай дарактар өсөт. Атайын дарактар, крышаларында атайын дарактар өсөт да. Аны эми бизде погода кичине мындай кыйыныраак да, бизде кышында болсо жана капельное орошение кылсаң кышында тоң калышы мүмкүн. Бирөөнүн балконуна коюп койсоң, бирөөнүн балконунан келип куюш кыйын да. Биз Алматыда изучать этип келгенбиз. Алматыда бир проект бар экен, ошо вертикальное озеленение кылыптыр. Мындай Чаншанский елдерде эле карликовый ел бар турбайбы? Ошолорду мындай горшок кылып, ар бир жана кондиционер тургандай картинка жасап, ошол жерге балкондорго коюштур да. Проблемасы эмне болуптур? Үйдү алган киши куйбай коет экен да, простачы. Курап калат экен. Капельное орошение кылайын десе, кышында тоңуп калат экен. Анан бирөөнүн үйүнөн кирип куя албайт экен. Вот ушундай проблема болуп атат да. А Сингапурда бул нерсени маселени чечишкен да. Ал жакта погода да башкачараак да. Бизде 4 климат тең мындай ярко выраженный. Ким ушул көйгөйдүн чечимин тапса, бай. Смело байыт да. Элестет кой. Азыр туруп эле бизде Минстрой туруп эле указ чыгарып койсунчу. Сен территорияңдын мындай мынча пайызы курулуш болуш керек, мынча пайызы благоустройство болуш керек, мынча пайызы озеленение болуш керек деп койсочу. Адамдар не только озеленениени монда двордогу эле газонду түшүнөт да, бардыгы элечи. Да двордо 1-2 теректеп койсо, о 20% озеленение, 30% озеленение жок. Ошо вертикальное озеленение кылса, анын мындай күчтүүлүгү көбүрөөк да. Курулуш тармактагы киши айтып атат. Неге Ошондой. Суроо. Бул долбоор менен эмне үчүн алектенип атасыз? Максатыңыз? Эми бул долбоор акчаны көрдүңүзбү же? Жок. Эми акча бар да бизде, Кудайга шүгүр элечи. Канча бизнес бар. Биринчиден ошо комментарийда жазгандар бар, акча бербейсиңер анда. Көп эле мамлекетте жүрүп, элге кызмат кылганбыз, Кыргызстанга келип кызмат кыла элек деп айттым го. Ушул долбоор аркылуу кызмат. Ошо элге кызмат кылып коеюн, бир социальный жумуш кылып коеюн, бир кичине килгишип коеюн деп, бирок бир эле проектке кирип атамын. Бул эмеге мындай Жашыл демдин ичине партнер болуп кирбей элемин. Мен күзгү фестивалга эле кирип атам. Ошо күзгү фестивалды аман-эсен өткүзүп, туура деңгээлге чыгарып, анан кийин 200 000 көчөттү тигип, анан кийин Исраждиндин компаниясына пайданы көбүрөөк калтырып кетсек, бул жазкы фестивалына да акча калып калат да. Кийин дагы да бактар. Мен уже кийинкиге катышпайм, ошо күзгүгө эле катышат кандай. Мындай ойлонуп көрсөң, бул бизнес тиги бизнес немен гана алектенип жүрөсүз? Эми көптөмөр көрүшө элек ошол подкастты немен гана алектенип жүрөсүз? Бизде бизнес көп да билесиң да. Например, криптовалюта жөнүндө сүйлөбөйм вообще.
Бирок аны алектенгенсиң. Жок, дагы деле алектенем. Алектенип атасыз. Мен валют менен алектенем, инвестиция менен алектенем, бирок көп нерсени мындай ачыкка чыгарбаганга аракет кылам да. Сиз бул бизнестериңиз соединение, мен сиздин недвижимостьтен алектенгенсиз, анан бизге криптовалюта жөнүндө айтып жүргөнсүз. Өзү канча бизнесиңиз бар? Негизи алектенерсизби? Бизнес көп эле негизичи. Көп нерсеге баш салып, көп нерседе партнербыз. Айда, калтыр айтып бербейсиз. Не, мисал үчүн. Мисал үчүн криптовалютаны көп айткым келбейт. Жок, аны айтпай элеңиз, просто эмне менен алектенесиң? Криптовалюта. Недвижимость. Инвестиция, легкая промышленность бар. Кичине мындай кичине заводдор бар, тигине мындайлар бар да, Москвадачы. Кыргызстанда эмес, бирок Москвада. Азыркы убакта текстилге бир киргем, Москвадан киргем. Анан азыркы убакта как раз мен бир эме көрсөтүп кетейинчи сага. Бул жакта мен досум бар да. Мындай швейный цех иштетип, жашыл дем болсо да макул бас, көрүп келе болсоңуз. Эмнени көрсөтөт? Швейный цех кылып иштетип, мындай массовый продукт чыгарып, мындай Валберес аркылуу Россияга экспорт импорт кылчу да. Эмне келдиңиз? Анан бир жыл мурун мен ага айтам, мындай, давайте Кыргызстанда не жок, ошону кылайлы. Кыргызстанда, например, индивидуальный пошив жок адамгачы. Мына мен кийим турат го, бул лен деп коет экен, ушундай чөп бар экен, ошодон ылайыктап жасалган материал экен да. Бул жайында эме дем алат экен, мындай ызыбайт экенсиң да. Ушул лично под меня. Например, мен фигурам нестандартный да. Менин плечолорум мактанып атабы же не болуп атат түшүнбөйсүң. Нестандартный деген. Жок, эми плечо меники XL да. Плечо катуу. Длина рук у меня МК. Тас экенин түшүнүп коюңуз, страшно коюңуз. Длина рук МК. Бедра у меня XL да. Но длина ног тоже МК да. Курсак азырчып кетти, тоже XL болуп калды да. Демек мындай под размер, мындай индивидуальный размер ылайыктап кеткен. Ошондо бул эмне? Эми бул ошо кутюрье деп коет, лично под заказ. Адамга бир киши келет. Аты кошко? Кутюрье дейби? Азыр, например, обувьты чыгарып баштады. Мына Каныбек Жадагаев. Бул жакта мына, например, персонально для Келдибек Маратбекова. Бул атайындай. Чисто мен үчүн да. Бул кийим да мен үчүн дүйнөдө жок да. Мен азыр Adidas жана Nike сайт дегендер Nike эле жагат, ошон үчүн эле кийип жүрөм. А так мындай бул кожа, көрсөтпөйбү? Натуральный кожа. Но асты эле сатылып алат, бул Европиянанкы да. А так бунун бардыгы ручной кылынат. Ичинде дагы мына Келдибек Маратбековго персонально деп жазылып атат, батекте дагычы. Бул жөн эле буну обувьту образга жарашат да, бул кийим тигет полностью асты үстүн. Анан обувьту да жаратат да. Анан обувьту эми биз Дубайда жүрүп мындай ошо погодага ылайыктап кийим калганбыз да көпчү. Анан Дубайда аябай акчаң көп болсо ушул бизнес ачып өткөнсүң да. Калган нерсе кийимди деле, тигинди деле, буну деле удуруп өткөнсүң да. Жок, Дубайда азыр новолор популярдуу да. Мюли деп коет да мунучу. Негедир башкача сөздөт ушулар. Бул мюли, домашний да. Анан эми биз Кыргызстанда да кийин келет экен да. Анан кийин Алматыга барып эле же Астанага барып же мындай Москвада да жок азырчы, же Дубайга барып эле аласың да мындай Лоропиана же Луи Виттондун деңгээлиндеги ботинка же кийимдердичи. Бунун баары Кыргызстанда жазылат. Ошо дозун полностью жазайт, но подошваны эле алып аласың экен, подошваны бизде жазаш аябай кыйын экен. Ата кожа, баардыгы оттенение, мындай пресс менен атыңды жазып берет. Анан кийин буга жараша да образ тигип берет да. Ушул жерде биз партнербыз. Азыр кийимди көрсөтсөм болот. Эми биз переговор, мындай жумушта көп жүрөбүз го. Кел жакыныраак. Переговор жумушта көп жүрөбүз да. Кийимди өзүбүз менен алып калганбыз да. Бул болсо Хаки Светте тоже мына персонально Келдибек Маратбековго. Бул болсо демек, мисал үчүн, мага кийим болсо персонально Нурсейтан Оркуловго деп жазылып эме кылат. Сизге келет, полностью эмеңиздерди алат, размерлериңизди. Бул жерде подкаст эме үчүн болуп кетти, биз өзү негизи жашыл дем жөнүндө. Жок, бизнес атпайсызбы сизчи? Мага азыр я слово за карман не лез деп туруп. Ногусу жакты да мына. Карасаңар, шымы дагы ушундай, шымына дагы эметилип полностью костюм болот да. Анан бул дагы эко да. Негизи бул дагы эко ошо. Лен менен кылгандык. Бул лен биринчиден. Экинчиден бул эме экен, чалкан экен, прикиньте, мен чалкандан материал жасалат экен бердим. 100% чалкан. Бул көп нерсени мындай плюс экен да булгачы. Мына биринчиден эме пугайцаларын карасаңар дагы мындай башкача да, мындай пластик эмес, жыгач. Пугайцалар да жыгач. Бул жерде дагы эко. Могу арта турган
бул эми көчөттөр дагы эко. Ооба. Мындай айтканда эко бизнес болуп калат экен. Эми эко бизнеске кирип атабыз эми. Кыска суроо берейин аягында. Эко рулит. Эко рулит. Жок. Келечек. Чынында мындай да эми көп бизнесмендер жана 20%, 30% маржинальность болсо кире берет го. Биз эми 20%, 30% маржинальность бар бизнеске кирбегенге аракет кылабыз да. Анткени биздин заманда азыр мындай себестоимость аябай көтөрүлүп кетти көп нерсенинчи. Анан аябай кымбат сатыш керек болуп калат да. 20%, 30% кылсаң непредвиденные расходы могут быть да. Ошондой нерселерден мындай кризисный моменттерде ошо 20%, 30% бизнестер банкрот болуп калат да. Анан бизде колдон келсе мына бул жерде 50% маржинальность бар. Негизи бул кийимде минимум обувька 3x кылыш керек экен. Себестоимость тетиги обувьту примерно 20 тысяч да. Аны 60 миңге сатыш керек экен да. Анткени 100 миң турат, 150 миң турат да ошондой кийимдер. Брендтердечи. А брендтен да жакшыраак да бул. Мен просто азыр ошо Каныбекте айтып атам. Аябай мындай өзүңдү качать эт, өзүң экспертайсын көтөр депчи. 2-3 айдан бери алек болуп атабыз, бирок 1 жыл мурун эле айткам да. Аты ким дедиңиз? Каныбек. Каныбек байке же Исражин байке? Ой, ушундай сен. Эконун сферасы башка да. Жок эми, кимиси круче? Кыз болсо тандайт элем. Негизи кызыктуу. Сиз менен көрүш. Эми экону айтайын десең, эко арга сфера. Прибыльность боюн айтайын десең, негизи Кучеренин амбициясы мындай целдери аябай чоңураак да. Да, буну бияк бар го Жашыл Дем, эми канча там в районе бир фестивалдан укмуш аябай иштесе 200 миң, 300 миң доллар эле чыгаша болот. Мындай экен да. Акыретиң үчүн бизнес. Ооба. Чөнтөң үчүн бизнес. Жок, бул деле акырет. Бул тикет, бул болсо ошону обработка кылып турат. Экосистема деңиз. Экосистема бири-бири менен байланышылган. Эми жыйынтыктап ошол эки рулиттен мындай кыскача бир суроо берип коеюн. Негизи экодо, ушул эко бизнесте, ушул эми биз Жашыл Дем менен байланыштырып атат да. Жашыл Демде 1 миллион көчөт отурсам деп атпайбы, Исражин максаты жетеби, жетпейби? Жетет оңой эле. Негизи 200 миңди сел коюп атабыз го. Ошо 200 миңге жетейин деп мындай каяктан амбиция пайда болду дейсиз керек. Анткени боз бөлтөктө турабыз го. Ушул жерге мына кабинет министр полностью келип кетиптир да, өздөрү келип тигишип, катышып кетиптир. Аны мен айтып атам. 200 миң дегене эми кабинет министр келип кетиптир, 3-чү киши мамлекетте келип кетти, председатель менен чогуу. Эми давайте президентти кошойлу. Садыр Кожоевич октябрда же ноябрда ошо биз 200 миң жети областка тигип аткан келип көчөт тигип кетсе, бизнеске да мотивация, элге да мотивация, анан ошондо келеби. Эми предварительно согласовали десек болот. Вот. Куштуу экенсиздер. Исражин байке карасаңыз, могул жерде көчөт отургузупсуз сиздер. Ооба. Сынып калган. Курап калган. Анан негизи бул жерде айланып карасак көп экен. Тилекке каршы көп көчөттөрүбүз, боз бөлтөктөр ушуну курап калды. Бул боз бөлтөктөн локация. Ооба, боз бөлтөк, бул Бишкекке жакын. Азыркы божомолду эсептегенде бир 30-35% эле жаналды деп эсептесек болот. Демек 65% барды курап калды. Ооба, негизи бул жак өзү катаал жер да, таштак жер. Азыркы учурда негизи бул жактан бир 60-65% көчөттөр курап калды. Бирок бул жакта Кудай буйрса биз күзүндө иш-чара өткөргөн атабыз кайрадан. Ылдыйраак силерге көрсөтөм. Каражыгаштар катарынан бүт баары жаналган. Буюрса ошо бул жакка кайрадан баарын өзүбүздүн эле жанагы фонддон түшкөн пайдадан эсептеп атпадыңыз белеңиз? 49 миллион жеткен анча жеткен депчи. Демек ошону кайра эле бул жакка чаптайбыз. Бул жакта отурганда ошентип эле элдер сатып алган көчөттөр беле? Ооба. Демек ошолордун мындай айтканда карыз болуп калганыңызды толуктап берейин деп атасыздар, э? Элден алган аманатты Кудай буйрса сөзсүз түрдө биз өзүнүн ордуна кайрадан ушундай биз сөз бергендей кылып бул жактын баарына каражыгаштарды отургузабыз. Анан өрүктөрдү отургузабыз. Алар болсо биз пландагандай эле Кудай буйрса бул жактын баарын токойго айландырабыз да. Могул эмне отургузулду? Бул негизи жаңгак. Жаңгак бул жакта эме болуп экен да? Жаңгактын өскөндөрү дагы бар. Ылдыйда негизи бул основной локация, чоң. 18 гектардай. Анан Ылдыйдагы бар. Ылдыйда ошол жаңгак бадамдар жакшы өсүштү. Неге дегенде аларча паркке ошол жакка чейин машинасы менен чыгып колдон кечине суугарып атат. Ал жактан негизи бөлү көчөттөр жакшы эле жаналган да. Бул жакка болсо бийик болгондуктан тилекке каршы суу деле жетпейт. Суу жеткен жок. Булардын азыр мен силерге мындан көрсөтөм азыр. Жаңгактын дагы бул жакта өсүп аткандары бар. Бирок баары эми салыштырганда негизи көп көчөт кырылып калды да.
Демек, сиздин ушу ишиңизде кайсы көчөттү тандагаңыздан дагы көз каранды экен. ооба. Бирок көчөттөрдү негизи сиздер кантип тандайсыздар? Бирөө менен акылдашасыздарбы же? Биз экологдор менен акылдашабыз, токойчулар менен акылдашабыз. Ошондо бул ким катачыл болуп калды могул? Бул жакта муну катачылык деп мен өзүм эле алам катачылыкты. Эмне дегенде биз бул көчөттөрдү биз тиги Жалал Абадтан Арсалмамов жактан келгенбиз. Ал жактын өзү условиясын билсеңиздер керек. Ал жак аябай бул жак 40 болуп атса, ал жак 45-50 градус ысыйт да. Ошондой условияда эле ушундай көчөттөр өсүп атат. Бадамдар деле ушундай эле өсүп атат. Анан кийин деген дагы бир ката бул алыс жол жүрүп, балким тамырлар шамалдап калышы мүмкүн. Анткени көгөргөн көчөттөр бар, а кээ бирлер отуруп калгандан кийин эч кандай көгөрүү болгон жок да. Көгөрүп туруп кургап калгандарды биз түшүнүп атабыз. Суу жок өлүп калган үчүнчү. Ал эми кээ бирки көчөттөр сразу эле кургап калган үчүн балким биз отурузуп аткандан жана киши көп болгондуктан контролдогон жетишпей калып, туура эмес отуруп калышы мүмкүн. Жолдон кирип шамалдап калышы мүмкүн. Негизи булар аябай назик болот да, кичинекейиндечи. Ошондой. Дагы суроом. Негизи ушул бизнес план деп коелу аябай жакшы көрүндү, жана бар санадык. Демек, мындай минустар да бар экен. Ошол жактарын көрүп айтып берсеңиз, кандай, мисалы үчүн мен эртең барып туруп көчөт отургузуп баштайм деп атам. Накта жашыл дем деп туруп, ошондо ачып баштайм. Анан накта көчөт деп же болбосо ушунда отургузуп баштайм. Анан кайсыл мындай подводный камендер күтөт мени? Бул жактан эң эле башкы көйгөй ушул көчөттөрдүн проживаемости да. Негизи деген Кыргызстан боюнча көчөт турганда бул аябай маанилүү экен да. Ооба. Кыргызстан боюнча негиздеген көптөгөн уюмдар бар, ФАО бар, Жашыл Мурас бар, ошолор да көпкө отурушат. Бирок алардыкы деле алардын изилдеген эмесмин, бирок мен түшүнүп атам, алар менен сүйлөшкөндө алардын эле көп көчөттөрү курап калат да. Эң эле башкы көйгөй бул көчөттөрдүн курап калышы. Биздин мисалы үчүн жана мен көчөттүн баасыны 150 сом же 199 сом деп эле койсом болмок негизичи. Бирок ал бир эле жолго жетип калмак да. Мен ошончо атайын муну алдын ала алып, кокустук көчөттөр курап калсам эмне болот деген мааниде ошол дагы үстүнөн кичине 50 сом кошуп. Себестоимостьго ошол эме да кирип калат деп айтып койсок болот экен да. Восстановление да. Негизи сиз эми мындан макул ушинтип кургап кала берсе, кайра эле ошол чогулткан акчаңызды кайра эле сала берсе, сиз өзүңүз пайда тапып кеткенсиз да. Ошо биздин эң башкы максатыбыз бул дүйнөдө пайда эмес, аркы дүйнөгө аракет кылып атабыз да. Жана ошондой эле жаштарга келечек муунга токой калтырып кетиш. Атак жана сиз эсептегенде эле 1 миллион көчөт сатсак 49 миллион пайда табышыбыз мүмкүн, бирок ал үчүн биз бир унутуп калышыбыз керек да. Биз бул жакта негизи 42 гектар жер бар. Ошонун баарына аларчага өткөрүп бергенбиз 9 штук столба, мындай бүт жете тургандай болуп, 4 километр мындай жете тургандай сетка, зымдар менен алып бергенбиз мал кирбеш үчүнчү. Анан ошондой эле бул жакка негизи президенттин фондунан да $100 000 негизи бөлүнгөн. Бирок азыркы учурда аны аларча парк иштете элек. Эмнеге дегенде бул жактын долбоору негизи 200 000ден ашып калып атат. Жетпей турда. Суу жетпей атат. Ошондуктан азыр алар менен дагы эле чечишип атабыз. Эгерде бул суу эрте чыгарганда балким көрүнүш бөлөкчө болмок. Бирок кандай болгондо эле бул биз үчүн чоң сабак болду. Айтып өттүңүзбү? Айтыңыз. Кийинки суроо. Мен суроом башка тема өзгөрүп кетти да. Жакында эмен баарыңызды көрөсүздөр, үйлөнүп аткандар үчүн мындай сунуш киргизип аттыр го. Мэриядан кирип атат. Үйлөнгөндөн кийин сиздер ошо бир көчөт отургузган, бирок ал жакта баасы кандай асман жериндей болгон да. Эсимде жок. 15 000, 20 000 болгон да. Анан мен таң калыштуу экен, бир көчөттүн себестоимости 150 болсо кантип ал жакта 15 000, 20 000 болуп кетет? Негизи биздин көчөттөр кичинекей да. Биринчиден биз массага аракет кылабыз да. Анан экинчиден болсо эмне үчүн алар 15 000 болуп атканын тилекке каршы мен билбейм. Балким алардын өзүнүн баасы 6 000, балким 10 000. Алардын деле мисалы үчүн жумушчулар бар да. Жумушчулар бар, Зеленстройдун канчалаган кызматкерлери бар. Балким ошолордун айлыгын чыгарыш керек. Атайын бир жер аларга дайындаш керек, аны контролдош керек. Негизи эле анын баары бир алар сайтта жасаптыр. Сайт аябай тааныш көрүндү мага. Мэрия, сиздерге салам. Барыңыздарга салам. Сайт аябай тааныш көрүндү. Бир жактан көргөндө болуп атам да. Анан негизи алардын эле менет чоң. Мисалы үчүн өмүрдө бир жолу адам үйлөнөт, 15 000 алып коюш. Почему бы нет, да? Бирок 15 000 сом бул бир ушул предложение жасай турган кольцонун баасы, акчасы да. Ооба. Негизи ал деле негизи жакшы көрүнүш. Негизи эле ошондой жакшылыктар, ошондой баш кошуп атканда ошондой жакшылык менен баштаса негизи жакшы да. Бирок кааласаңыздар 15 000 менен бизге канча 50 көчөт отурсаңыздар ба? Үйлөнүп атканда 50 көчөт отурсуп салса болот, Же 60 ушундай. Кызыктуу экен. Сиз да мени көрсөтөм дедиңиз, оңдолгон мындай өсүп кеткендер жакшыларын басып көркөлбөйлүбү, салыштырып. Буну көрдүңүздөр туугандар. Жакыныраактан да камера көрсөтүп коюш керек. Кадимкидей
курап калган, сынып калган. Ушундай да катачылыктар болот экен да. Демек сиз өзүңүздүн катачылыктарыңызды мына көрсөткөндөн да коркпойсуз. Жок, неге дегенде бул болуп аткан эле нерсе да. Болуп аткан эле нерсе, бул жашоодо азыр көчөт эмес, адам өлөтпай деп коет го. Бирок биз Кудай буйруса, күч кубат берсе, бул жакта сөзсүз түрдө биз өзүбүз алган убадаларды ишке аткарабыз. Басыңыздар көп келет. Могул жакта кара жагаш турат, караңыздар мына. Мына аябай жакшы. Салыштырмалуу болуп турган. Жакшылаштырма болду, караңыздар. Бул даярдалган эмес, чын. Өздүк жолдон чыгып калды. Мына бул жаңгак, кургаган жаңгак. Кургаган жаңгак, байкуш негизи бир көктөптүр, анан кайра суу жетпей курап калыптыр. Чөптүрөбүз. Ошонун жанында эле мына азыр Бишкекте канча 40-50 градуска жетет го. Мына соп-сонмол өсүп турат. Мына үстүнө да көрсөк болот. Караңыздар, мына бул жакта дагы кара жагаш мына сон жашылданып турат. Мына бул жакта турат өсүп. Бул өсүп турат. Ар бир отурган кара жагаш көчөттөр өскөн да, караңыздар. Мына бул турат, мына бул. Демек бул жактагылар жакшы өсүп кеттир, э? Ооба. Бирөөсү эле течеден курап калыптыр. Ал жаңгак. Жаңгак. Кара жагаштан баары өсүп атат. Ошондуктан биз азыркы учурда элге жарыялап коелу. Кудай буйруса биз 20-30 миң көчөт, негизи балким 15 миң көчөт бул жактан курап калышы мүмкүн, бирок биз дагы запас менен алып туруп 20 миң 30 миң кара жагаштын көчөтүн бүт территорияга отургантабыз. Мен бул жерде бир сон эме салыштырма көрсөтөйүн деп атам. Кайра бул жакка келели. Бул эки бакты көрүп атасыздар да. Бул өзүнүн акыретин ойлонгон адамдын эмеси экен да. Көчөт ниетке жараша өсүп, акырети жакшы болду да. Акыретке көп нерсе калтырган. Анткени акыретте билесиздер, жакшы амалдар эле калат. А бул акыретин ойлогон адамдык экен да. Негизи салыштырма. Ооба, бирок антсек эмелер таарынып калышы мүмкүн муну эстепчи. Ким отургузса дагычы. Жок, отургузбаса да негизи элечи бул жакшылыктар көчөт менен эле балким чектелбейт. Негизи эле жакшылыктарчы. Өзү бул жашообузда жакшылыктар аз болот. Кыйынчылыктар көбүрөөк, сыноолор көбүрөөк. Биз сыноонун дүйнөсү да. Ооба. Бирок ошол сыноо дүйнөдө дагы жакшылыктарды көп кылганга аракет кылсак. Бирок мен негизи ошончо көчөттөрдүн арасынан мисалы курап калгандарды могу ушуларды көрүп аябай сүйүнөмүн. Негизи дегенде, эмнеге дегенде элестеңер, ошо биз баштаган долбоордон ушундай бир кандайдыр бир азыркы учурда эле кандайдыр из калып атат да. Курап калганына деп такыр эле башыбыз жоготуп арманга батып кетпей, Кудай буйруса биз бул кайра бизди күчтүүрөөк кылып атат. Мына бизге туура чечим чыгарып берди. Мына буйруса ушундай болгон көчөттөрдү отургузабыз. Мындан бийиктерине отургузабыз. А бул кара жагаш негизи мына быйыл өсүп алды, болду. Кудай буйруса бул эмки жыл өлбөйт да. Эмне болсо дечи. Бул аябай как раз негизи Кыргызстанга өз кара жагашты көбөйтүш керек да. Бул аябай катаал условияларда көп өсөт. Мисалы үчүн могу боз бөлтөктүн көп башка тоолорду дагы отургузуп жашыландырган болсок, жок дегенде ошо кара жагач мененчи. Негизи бул тоолорду карасак деле бул жерде такыр эме жок, отургузулган бактар жок. Баары сары, топурак. Кошуна тоолорду советтер убагында отургузуптур. Ал жакта суу кароо системасы менен өстүргөн окшойт. Бирок биз өзүбүз бул жактан Американы ачып атабыз да, өзгөчө первопроход согуп атабыз да. Америка деп калдыңыз, мага кызыктуу да. Ушул сиздин долбооруңузга окшош башка долбоорлор барбы Америкада, Орусияда? Ал жакта система кантип иштейт? Мен Финляндияда билем. Финляндияда ушундай атайын токойчуларды, ушундай көчөт отургузган жумуш алып кетет. Илгери даже бизге дагы ушундай жанамалар чыгып калчу. Финляндияда жумуш көчөт отургузган депчи. Ошол жактан кадимкидей эле мамлекет мигранттарды чакырып, ушундай бош жерлерге, токойлордун арасына же болбосо жанагы жаңы кыйып алып материалга колдонулган бактардын ордуна ушундай кылып кадимкидей эле айлык төлөп көчөттөр отургузат. Мына бул мамлекеттик деңгээлде жашылдандыруу болуп тур да, мындай айтканда. Ооба, анан биздин негизи бул жер салыштырмалуу негизи жакшы эле жер да. Финляндияга карагандабы? Жок, Кытайга караганда, Кытайга алып келатам да. Кытайда мисалы үчүн бир эки аябай чоң чөл бар, ошонун 78-жылдары башташкан. Ошол чөлдү токотобуз депчи. Ал жактан миллиарддаган көчөттөр отургузуп, азыркы учурда ал жак кадимкидей жашыл болуп калган да. Ошолордун мисалы үчүн ошол жактын шамалы көрсө биздин могул ала тоолорубузга дагы могул мөңгүлөргө чаң менен жанагы кум келишкен да. Ал кум плюсовой градуста жыл болгондуктан тиги мөңгүлөр кадимкидей эритишкен да биздикинчи. Азыр ошолор өздөрүнүн жеринде кылган жакшы жумушту ал бизге да пайдасы тийип атат, элестеңиз. Ал жак кадимкидей кум, чөл. Ошондой жактан алар токой өсүрүп атышат. Демек, мындай да бир кызыктуу факт бар экен. Ушул кишилер үчүн кыяматтын белгилеринин бири болуп калат экен да.
чөлдөр дагы жашылдандырганда кыямат жакындайт деп коет го. Ушул кишилер үчүн эмне кыяматты жакындатып атасыздар я. Ал үчүн кечирим сурайбыз. Чөлгө тийбей эле коеюн, мен ушундай кургак адыр тоолорду эле. Кургак ошентиңизчи, чөл болгон калсынчы. Кытайлар баштатпай балам. Сиз еще Ли Куан Ю жөнүндө бир пример айтып берем дедиңиз эле. Ооба, негизи ошо Ли Куан Ю жаңы мамлекеттин башына турганда, ал жак аябай кедей мамлекет болгон. Экологиясы да жок, экономикасы да жок. Аябай эле мындай акыркы мамлекеттердин 3-чү мамлекеттер болгон да. Анан ал келип туруп программа түзөт, шаардын ичиндеги сад деп. Анан ошол программа менен шаардын ичинде жана ботаникалык садтарды жашылдандырууну аябай көбөйтөт. Анан көбөйтүп бүткөндөн кийин экинчи программасы бар. Ал деген бактын ичиндеги шаар деп. Ошондо шаардын ичинин баарын жана бакка курчайт да. Кадимкидей бакчанын ичиндеги шаар болуп калат. Азыр барып көрсөңүздөр, ал жак мындай кишиси көп болгонуна байланыштуу, кишиси көп болсо деле, жери тар болсо деле, ал жак аябай жашыл да. Азыркы учурда болсо 3-чү стадиясы болуп атат, ал в гармонии с природой деп коет. Алар эч качан токтогон эмес, алар мындай бийликке келгенден кийин сразу эле түшүнгөн да, бул жашылдандыруу бул бирден бир ошо өзүнүн калкынын ден соолугуна аябай пайдалуу нерсе экенчи. Канчалаган чаңдарды токтотот, канчалаган кислород түзүп берет. Ошо менен азыр ал жака барсаңыздар, мисалы үчүн 50 жылкы мурунку сүрөттөрдү жана азыркын көрсөңүздөр, такыр эки мамлекет да. Негизи ошо жашылдандыруу жашыл түстөн турат экен. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакшы көргөн түсү да. Демек жөндөн-жөн жакшы эмес, бул психологиялык жактан келки окумуштуулар да айтып чыккан, мындай көзгө мындай кабыл алуу жагынан, психологик жагынан дагы мындай тынчтыктын мындай кандай десем, спокойствие аябай жакшы бир эмелерди чакырат экен да, психологиялык воздействие жагынан. Жана ыр бар го, трава у дома дегенче ошол сыяктуу эле да, кадимкидей мындай адамды эс алдырат да, жашылдандыруучу. Негизи бул жакка биз отурузуп атканда 2-3 үйлөн көрүп калганбыз. Байкуштар күн кагып атат, алар отурушат да, анткени аларчага барайын дешсе, ал жакта киши көп. Азыр уже машиналар да киргизбей калган. Только электрический болуп. Анан ошолор менен сүйлөшүп баарлашып калсак, ушундай отурузабыз десек, алар да сүйүнүшкөн да, блин, бактарыбыз сонун болмок депчи. Бул жакка чыгып эс алган сонун болмок деп. Негизи бул жактын тандаган бирден бир себептери, бул жактарда карьерлер бар. Мына ошо местный калктар. Ал жакта карьерлерди балким сиздер тартасыз, бул жакта аябай чоң жер казып атпы, чаң аябай. Ал жөнөкөйдө чаң эмес да, ал оор чаң да. Мисалы үчүн жана сары топурактын чаңы, аны менен дем алып эле жүрөбүз. Бирок ал жактагы карьердикилер жана таш майдалаганда кадимгидей жана цементке окшогон оор чаң көтөрүлөт, өпкөгө кирип ал чыкпайт да. Анан Ала тоодон келген дагы аба, ошол шамал болуп келгенде, ошол айылдардан көтөрүлгөн түтүндөр, шамалдардын баары шаарга айдаганда мен ойлогом да, бул жак ошо шаардын бир кичинекей болсо бир фильтр болот депчи. Бул жактан чаңдар тосуп, бул жактан чаңдар тосуп, анан таза аба берет деген ой менен негизи бул жакта баштаганбыз. Жакшы ниетте ошол ниетте жүрөм. Кудай буйрса ишке ашырам деп. Негизи бул чыгарылыш жакты мага. Жашылдандыруу темасын мен дайыма мындай эме деп ойлоп жүрчүм да. Жанагы америкалыктардын жөн эле мындай көтөрүп жүргөн бир темасы жөн эле алар калп эле акча табыш үчүн эле жүрөт депчи. Негизи ойлонуп көрсөк, чын бирок сиздин ниетиңиз жакшы экен, башкаларды айта албайм, бирок кайра эле калган акчаңызды кайра ушул жака салып, негизи көбүрөөк биз да салым кошсок болот экен туугандар. Бул нерсени мен дагы мындай баса белгилеп айтып кетким келип атат. Мен уже салым коштум. Анан дагы бир жолу эскертип кетиш керек го дем аягында. Эгер сиздер ушул видео ар бир жактырууга, ар бир комментарийге Исражин байке биздин атыбыздан бир көчөт отургузат. Жалпы 15.000 көчөткө чейин орун бар. Бирок эгер андан да ашып барып булар аябай лайкыбыз аябай ашып ташып атат, кое береличи десе, андан да кете берет да. Конечно, кете берет. Эч токотпойбуз. Эмнеге дегенде биз азыр 200.000, Кудай буйрса, 7 область боюнча отургузган атабыз, планатабыз. Эгерде ушул лайк, комментарий менен жашыл демге да катталуучуларга бирден баг отургузабыз. Бир адам ошондо 3 көчөт кеминде отургузса болот. Элестесиз? Катталып дагы. Ошо үчөөнүн экөөсү өссө деле бул сонун эле чоң бир жумуш да. Анан ошо 200.000 азыркы учурда планатабыз. Эгерде ошончолук эле аябай сонун элдер колдоп, комментарий, лайктар болсо, биз 250.000, 300.000 отурганга эле даярбыз. Кудай буйрса, элдин колдоосу менен. Негизи бул жакта баса белип кетиш керек. Бул жактан биздин эң башкы моторубуз бул бизнестер болот да. Биз былтыр мисалы үчүн Боз бөлтөктү 40тан ашык компания колдоп, бирөө 500, бирөө 1000, бирөө 2000ге жакын көчөттөрдү аздан алып, баары ушундай количествону чогултканбыз. Биз былтыр бул жака 40.000 көчөт отургуздук. Сайттан дагы ошо компанияларга 40.000 көчөт саттык. Анан кийин мен
алдын ала билип, балким булар куурап калса, элдин астына карыз болуп калбайын деген ой менен 30 000 көчөт алып туруп Ала Букага отургузуп койгонбуз. Ала Букада ал жакта негизи бийик жер, жанында суу бар. Ал жакта мен кеч жакында эле сүрөттөрүн жөндөп чыккан, көчөттөр сонун өсүп атышат да. Ошон үчүн бул көчөттөр куурап калганы менен элдер көп нааразы болбош керек. Неге дегенде биз карызды тибеттир да мындай ооба. Копи паст кылып койгонбуз да, тиги жакка коюп койгонбуз. А бирок бул жакта сөзсүз түрдө кайра жашылганабыз. негизи ишкерлер дагы баардык бизнестер да кошулуп чогуу кызматташат турган нерсе экен. Сиздин жактыңыз молодец сиз келиңиз калыңыз. Сизге рахмат. Негизи Исрадин байке катталып ушул жашылдандырууну колдоп кеттиңиздер. Сиздер да көрүп, сиздер дагы маани беришиңиз үчүн, анткени биздин жашообуз өтөт, бирок өзүбүздөн калган нерселер болсо кандай жакшы. Ооба. Калап турган нерсе эмне экен? Ушул дарактар жашылдандыруу бизден кийин балдарыбызга да калап турган нерсе экен. Бул негизи садака жария да. Байырак айткандай. ооба. Буюрса мына могул кара жагаштар бул 10 жашка чыккандан кийин аябай көп урук себет. Элестеңер, ошо бир адам себепкер болуп ушу бак өскөндөн кийин кадимки урук себеп көбөйүп кете берет, майник болуп, алар дагы чыгарат, айтор. Бул токтобойт да, көбөйө берет. Ошондуктан сөзсүз түрдө ушул видеону өчүрөрдүн алдында бул видео жактыруу басыңыздар, 1 көчөт. Комментарий жазыңыздар, 2 көчөт, барып туруп Жашыл Дем баракчасына катталыңыздар, 3 көчөт. Ошону кылсаңыздар, жашылдандырууга кадимки салым кошосуздар. Анан ушул жер үчүн көргөнүңүзгө рахмат. Сиздер менен Акта подкаст болду. Исрадин байке, Келдик байке. Силерге да барыңызга чоң рахмат. Чыгарылышта көрүшкөнчө. Буюрса күзүндө биз дагы силер менен учурашабыз.